Алла Таалага шүгүрлөр, мактоолор болсун. Пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга салам салаваттар болсун. Усман агабыз кече ушул Асия энебиздин кыргызча маанисин туюнтуп баяндап берсеңиз, эмне деген маанини чагылдырат, туюнтат, билдирет деди эле. Бир нече том китептерден изилдеп сизге жазып келдим. Булак шейхим, ар бир илимди алганда ошол булагына такаш керек. Ссылка деп коет го. Булак Ибнул Манзур деген Египетте Асхар мечитинде чоң жетик алым өткөн. А кишинин 15 томдук китеби бар, элестетиңиз. Араб тил илимин, филология, тил илимин, тил уңгусу каяктан чыгат, тил кандай жакталат, мисалы, кетти, кетип жатат, кетет деген сыяктуу өткөн чак, учурчак. Ошол сыяктуу ошол 15 томдук Лисан араб, арабтардын тили, арабтын тили деген чоң китеп бар. Бул бардык алым ал китеп менен эсептешет. Ошол китептен алынды бир тууганым. Биринчи томунан Асия энебиз. Асия энебизди билесиздер да. Фараондун аялы болгон, кийин исламды кабыл алып, акыретте бийик даражалар берилет ал аял затына, апабызга. 3 мааниси бар экен. Биринчиси Хажарур Руха деп коет. Хажар Руха деген тегирмен бар го, тегирмендин ташы деген сөз экен. Тегирмендин ташы, мындайча айтканда, тегирмендин ташы эмне, ал өзөгү, ал маңызы. Кыргызча жакындаштырган бир атты тапсак, Даанагүл деген сөз. Бир нерсенин даанасын айт дейт го, тагын аныгын айт дейт. Даанагүл деген сыяктуу. Бул тегирмендин ташы. Экинчи мааниси Ал-Мар'ату Тойиба. Асыл кеч аял заты. Асыл жан аял заты. Тойиба таза, абирдүү, намыска бекем, мындайча айтканда ыйбалыкты туу туткан, иманды туу туткан аял заты деген сөз. Кандай? Аллати туаси гайруха минан нас, ар дайым бөрөк бирөөлөрдүн көйгөйүн чечүүнүн үстүндө жүргөн, мындайча айтканда боорикер, мээримдүү, жүрөгүндө мээрими көп болгон аял заты деген маанине туулдат. Чындыгында эле ошондой. Чындыгында эле ошондой. Куранда аят бар. Муса пайгамбарды Алла Таалам Муса пайгамбардын энесине буйрук кылып, ошол деңизге балаңды таштагын, биз балаңды кайсы бир мөөнөттөн убакыттан соң сага кайтарып беребиз дейт. Аллага тобокел кылып, бешик боюнча баласын ыргыткан. Анткени ал учурда фараондун сыйкырчылары көз ачыктарына таянганда, жакында сенин мамлекетиңде, мүлкүңдө, сенин мүлкүңдү тактыңдан кулата турган бир бала келет. Мүлкүңдөн кулата турган бала келет. Ошон үчүн эркектерди колдон келсе бүт эркектер өлгөн балдардын бардыгын ымыркайларды өлтүртүңүз дейт. Юзаббихуна абнаакум ва ястахюна нисаахум. Аялдар кыз баланы тирүү калтырып, эркек баланын баарын өлтүрүп отурган. Ошондо баягы Кудайдын буйругу менен Муса пайгамбардын энеси мындай бешик сыяктуу сөбөткө уруп туруп жыгач. Анан сууга агызганда, дал ошол учурда Алланын тагдырын караңыз, жазган тагдырды. Фараон үй бүлөсү Асия энебиз менен ошол Нил жээгинде сейилдеп эс алып жүргөн болот. Жанагы агып келип ичине караса бир ымыркай болот. Ошондо карасаңыз, адам ооздон чыккан ар бир сөзүнө маани бериш керек. Имам Бухари, Имам Муслим риваят кылат. Кээде инсан ла ятакалламу бил калима ла юлqi лаха балан, бир сөздү сүйлөйт, ошол сөздүн төркүнүнө маани бербейт. Маани бербестен ойлонбой сүйлөп коет, бирок ошол сөз мин ридванилла, Алланын ыраазычылыгын алып келе турган сөз болот, ошо менен бейиштин бийик даражаларына эргешип чыгат. Кээде бир жаман сөздү сүйлөйт, ошол себептен мен баягы сабакта тозокто эскерте бергенде жаман көрөмүн, өкүнүчтүү абалга дуушар болот дейт. Карасаңыз, ошондо биринчи рет ымыркайдын жүзүн ачып баланы көргөндө Асия энебиз, карасаңыз Куранда айтат: "Ва қалат имраату фираун", Косос сүрөсүнүн 9-аяты. "Ва қалат имраату фираун", фараондун аялы Асия энебиз айтып атат: "Куррату айни ли валак", менин биринчи кезекте. Жана күйөөсүн айтып атат ошол учурдагы. Фараон менин жана сенин дагы дейт, урматтуу күйөөм дейт, сенин дагы көзүңдүн кубанычы боло турган бала болуп атат бул дейт. Аса айян фаана, бул бала бизге жардам берер дейт. Эр жетип, балтыр этип, бышып, катып жанагындай бой жеткенде бизге жардам болор, колго кол, бутка бут болор дейт. Аунаттахидаху валада ва хум ла яшурун. Алар билбеген абалда ошол бала кылып алабыз, бизге пайдасы тиет деп Кудай Таалам жүрөгүнө мээрим берди. Бирок бул жерде далил ушул факат. Асия энебиз биринчи көргөндө жакшы сөздү айтып атат да, менин да көзүмдүн карайы болот, сенин да көзүңдүн сүйүнүчү болот дейт. Чындап эле иманга келүүсүнө себеп болуп, акыретте бийик даражаларга эргешти да Асия энебиз. Могул жердеги экинчи маани ушул. Эң таза, асыл жан аял заты дегенге туура келет. Үчүнчү мааниси ал-мар'ату касиратут тааммул, көбүрөөк ой жүгүрткөн аял заты дейт. Мындайча айтканда жеңил ойлуу эмес деген сөз. Оор басырыктуу,
жашообузда эркектердин деле аял заттардын деле жашоосунда азыр биз оор басыруктуулукка, сабырдуулукка, мындай бир алыска укурукту таштап көп ойлонууга, даанакерликке биз муктажбыз. Кечирип коесуздар. Бул боюнча сиз сынган кылычты өзгөчө Төлөгөн Касымбеков атабыздын келкелди окусаңыз, ошол жердеги Курманжан энебиздин даанакерлиги, көсөмдүгү, мындайча айтканда сарамжалдуулугу, алыска укурукту таштаганы билинип турат. Асия энебиз ошондой болгон. Кафиратут тааммул дейт. Асия дегендин мааниси араб тилинде өтө көп ой жүгүртчү, оор басыруктуу, көсөм, даанакер аял затынын сыпаты дейт. Вал хазина кафиратул хазинати. Көбүрөөк мындай кайгыга апа чеккен дейт. Көбүрөөк олутунуп, үшкүрүнүп, көбүрөөк кыжаалат болгон деген маанини туюнтат. Чындап эле, адам ой жүгүртүү менен бийик даражаларга жетет. Муну тафаккур деп коет. Ой жүгүртүү өзүнчө ибадат бир туугандар. Тафаккур деген эмне экен? Ой жүгүртүү өзүнчө чоң ибадат болот. Эмне үчүн бүгүнкү күндө, бүгүн көрүп калдым мен, сакалчан жигит ашатып, бирөө унасын сүзүп койгонбу, эмне кылганын билбейм, бирок ашатып сөгүнүп атат. Ал сакал кандай сакал билбедим эми, ал Конор Макгрегорду туурап коюлуп алган сакал окшойт да. Эгер сүннет важип өкүмүн аткарып сакал койгондо оозунан жанына сөз чыкпайт эле. Апасы турат жанында. Көрдүңүздөр ошол видеону? Мен аны бир уяткарып же башка деп аткан жокмун. Болгону элестетиңиз, ушул сакалды коюп алып же жоолукту кийип алып ой жүгүртпөгөндүк ушул нерсеге бизди жетелеп атат. Неге сакал коюп атам деген суроону эч ким бербейт. Неге мен жоолукка кирип атам дегенди эч ким билбейт. Элестетиңиз? Андай эмес бир тууган. Көп ой жүгүрткөн. Асия энебиз бул атына дагы далил. Имам Муслим риваят кылат. Камула минар риджали касир. Эркектерден көп адамдар бийик даражага жеткен, алды пайгамбар болгон. Аял заты пайгамбар боло албайт, бирок олия, сыддык, чынчыл даражасына жете алат. Валам якмул минан ниса, ал эми аялдардан саналуу гана аял заты бийиктик даражага жеткен дейт. Пайгамбарчылыкка жете алган эмес, андан ылдыйкы даражага. Биринчиси, ушул биз сөз кылып аткан Асияту имраату Фир'ан, фараондун аялы Асия энебиз. Ва Марьяму бинту Имран, Имрандын кызы Марьям энебиз. Ва инна фадла Аишата алан ниса ка фадли сарит ала саирут таам. Айша энебиздин башка аялдардын үстүнөн артыкчылык даражасы жанагы кыргыздын түшүнүгүндө айтканда 5 мурмактын башка тамактын баягы үстөмдүгүндөй эле деп айтат да. Демек карасаңыз, ушул 3 маани экен бир тууган. Усман шейх, сиздин берекеңиз менен мен да билбеген нерсени билип алам. Эстеп калдыңызбы? Асия дегендин араб тилдеги мааниси тегирмендин ташы. Бул даанагүл деген маанини билдирет. Экинчи, ушунчалык асыл жан аял заты, таза, пакиза аял заты, адамдардын камын көргөн аял заты. Үчүнчү, көп ой жүгүрткөн аял заты. Ойлуу, мындайча айтканда, сабырдуу деген сөз. Оор басыруктуу деген маанини билгизет бул. Ушул 3 мааниде келген. Мен эмне сураганым Азия деген жер бар го. Ушул жактан барган го деген да. Азиядан Асия болуп дейсизби? Маны карап көрүш керек экен, бирок араб тилде келген ушул. Мен муну 2 сөздү айтпадым, бирок эми сиз такып сурап калдыңыз, айтайын. Муну айтпайын дедим эле, анткени көбүлөр баягындай жумурткадан кыргыз дей бергендер бар. Араб тилине чейин мунун түбү каяктан чыккан десе, түбү араб тили эмес бул. Түбү гректердин тилинен келип чыккан деп айтат, юнандардын. Ал ошол анан кээ бирлер айткан жок, мен усул фарисия, перстерден келип чыккан ат деп айтат. Аллаху алам, балким болуп калышы мүмкүн. Ал жагын так даана кесе айта албайбыз. Бирок мааниси 3 маанини туюнтат экен. Аманаттардан кутулдук, эми суроо жоопко киришели. Бул сонунда аманаттарды, суроолорду үйдөн изилдеп, жооп тапкандын ырахаты өзүнчө бир бөлөк бир туугандар. 171-чи суроо экен туугандар. Сиздер дагы зарыл сурооңуздарды жазып жөнөтсөңүздөр болот. Ассаламу алейкум, ден соолугуңуз жакшыбы дейт. Аллага шүгүр, убакыттан пайдаланып сизге, чубак устазыбызга Аллахандан ыраазы болсун, Абдышкур жана максат устаздарыбызга ыраазычылык билдирем. Жараткан Аллахым каалап, сиздер себептүү динибиз тууралуу көп маалыматтарды алып жатабыз. Эми биз ал кишилерге окуучу бойдон кала беребиз. Чыныгы ушул устаздарыбыздан Аллах ыраазы болсун. Бүгүн максат тамлабыздын, шейхибиздин, Мауланабыздын ушул Куран окуу аземине барып катыштык ошол жерден. Негизи жаш болуп ал нерселерди көп жактыра бербейт элем. Мындай сылык гана жооп берип, кечиресиз, чында убактым жетпей атат деп жаш кезде тояшты жылда өзү байланыш өметкенден атайын бардык. Өткөн дошко да бара албай калдык дамылабызга белгилүү себептерден. Өтө сонун болду, чоң дамылар сөз сүйлөдү, машалла. Жакшы жер болду. Эми машалла дегениз чоң дамылар келип бата бергени. Өкүнүчтүү жери дамылабыз кадимкидей муюп калган экен. Эми кайрат кылып, Кудай Тааладан кайрат, сабырдуулук, бекемдик тилейбиз дамылабызга. Аллах береке берсин. Суроом, биринчи суроо. Эгерде намазды кечиги окуп жаткан учурда кийинки намаздын азан айтылып калса, окуп жаткан намазыбыз эмне болот? Каза болот. Багымдатты окуп атканда
мисалы багымдатты күн чыкканда эле жетиштүү да. Азан айтылыш шарт эмес, пешим азан күн чыкканда эле каза болуп калат. Пешимди окуйын деп атканда асырдын азан айтылып калса, ал намаз каза болуп калат, кайрадан окуш керек. Азыр көңүл туруңуз, аттап кетем. Асырды айтпайм да шамга кетем. Шамда окуп аткан учурда куфтан азан айтылып калса каза кеткен болот. Куфтанда аны окуйм, дигин окуйм деп, эм окуйн дегенде багымдатын азан айтылып калса каза кетет. Кайрадан окуш керек, өтпөйт. Улап кете албайт деген сөз. Эмне үчүн асыр намазын секирип кеттим? Мухтасарул Уқая деген китепте биринчи томда айтат: "Илля асра яумихи". Бир гана бүгүнкү күндүн асырын ошентип кулак кагып туруп, бир рекет окугандан кийин кулак кагып намазга бир аз киришкен соң, шамдын азан айтылып калса, дароо ошону улап бүтүрсүн дейт. Бир гана бүгүнкү күндүн асыры. Мындан максат мурдагы кечеки же андан алдыңкы каза кеткен асырды жок, аны толук эле окуш керек болот. Бул бүгүнкү күндүккү гана. Бул боюнча хадистен далилдер бар. Анан Раматылык Чубак устазыбыз акылый далили менен да түшүндүрүп берген доскага чийип. Мындай караңыз. Асыр намазынын убактысы Имам Абу Ханифа рахимахулла бир катар чоң дөшө алымдарыбыздын иштигат пикири боюнча ар бир нерсенин көлөкөсү 2 эсе болгондон башталат. Шафии мазхабта кээ бир Ханафи алымдарыбыз да 1 эсе болгон деп коет. Айтор ар бир нерсенин көлөкөсү 2 эсе болгондон башталды асырдын убактысы. Акыркы убактысы иля гуруби шамс, күндүн көзү батканга чейин. Ихтияр китебинин биринчи томунда айтайт: "Ай иля гияби курсиха", күндүн көзү тетиги күн батыш тараптан кылтайып батты. Могу күн батыш тарап, күндүн көзү, тоголок көзү мындай батты толук. Мындай калган жери жок. Толук батса, асыр намазынын дигер намазынын убактысы бүтөт. Муну түшүндүк. Эми асыр намазынын эң жакшы убактысы алгачкы убактысы болот. Бир канча далилдер бар. Эң жакшы амал кайсы дегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жооп берген: "Ас-салату ли вактиха", өз учурунда алгачкы убагында окуу деген. Болуп тур, баштапкы убагында. Барып мустахаб убак экен. Макруh убагы бар. Макруh убагы ихтияр китебинде айтат, 2 риваяттап келет, 2 сөз. Биринчиси иза исфарратиш шамс, күн саргарып калса дейт. Күн аркан бою калат го, батаарга. Аркан бою калып кызымтыл эмес, саргарып калса, бул макруh убагына кире баштаган болот. Анткени күн батайын деп калды. Адам каза кылып калыш коркунчу бар, же соонан ажырап калыш коркунчу бар деген сөз. Экинчи риваятында айтат, яни аллати ла тахаррул айн. Адам ошол күн батайын деп калганда, күндү караганда көздү уялбай карай тургандай болуп калат дейт. Күндүн бай аптабы мындай бир азайып, соолуп, начарлап көз уялбай күндү карай турган болуп калат дейт. Айтор караңыз, баштапкы убактында сооптуу болот, соо азайып күн батышка келген, күн батайын деп калганга чейин. Анан макруh убагы минус болот. Башында плюс болуп атканы бул өз учуру. Минус болуп атканы макруh убагы болуп атат. Чыныңызда күн батайын деп калганы. Күн баткандан кийин дагы минус болот. Минус менен минус чапташып кете берет, плюс менен минус чапташпайт. Тогуруп кетет да. Ошол үчүн илля асра яуми, ошол күнкү асыр намазы кулак кагып баштап туруп, кийин шам азан айтылып калса да бүтүрсүн деген сөз ошол минуска минус уланып кетет. Бул акылый далил. Анан ал жерде хадистен дагы далилдер бар. Анан боло берет экен, таксыр калсы таксыр айтты деп кечиктирип окуп жүрбөңүздөр. Чоң күнөөкөр болот ал. Маселе каза кылабы же бүтүрүп толуктайбы деген гана маселе. Күнөө экендигин ал шек күмөн жок бир туугандар. Түшүндүңүздөрбү? Сиздин сурооңузга мынакей толук кандуу жооп ушул болот бир тууган. Асырдан башка намаздын бардыгы конспекттелеп жыйынтыктап алыңыз. 5 маал намазда асыр намазынан башкасы. Демек, намазды өтөп кеч окуп атканда кийинки намаздын азан айтылып калса, бүттү. Кийинки намазды окуйсуз да кийин кайрадан казан окушуңуз керек болот. Дегени улантып кете албайсыз деген сөз. Экинчи сурооңуз, бул суроо мусулмандарды бөлүп жаруу максатында эмес, жана өзүм Ханафи мазхабты карманам. Биз Орто Азия элге эмнеге ушул мазхабты карманабыз? Эмнеге башка мазхабтар эмес, жана бул мазхабты башкалардан артыкчылыгы эмнеде? Эмне үчүн биз Ханафи мазхабты карманабыз? Анткени биздин ата-бабалар эң бийик пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга бийик жана тез жете турган жакын жолду кармаган. Ата-бабалар өтө акылдуу болгон, табиятта жашаган, табият менен жуурулуп жашаган, таза абаны дем алган, таза тамакты жеген. 80бай, 90байлар болуп атпайбы анткени элестетиңиз? 90байлар төрөлгөн, 80байлар төрөлгөн, өмүрдү туура кечирип жашаган, исламды тандаганда дагы, мусулман динин тандаганда да караштырып, териштирип отуруп мазхаб болот. Анткени караңыз, дайым айтып келебиз, мазхаб башчыбыз Абу Ханифа ан-Нуъман радияллаху таала анху ва рахматуллахи алейхи хижраттын 80-жылы төрөлүп, жарык дүйнөгө келип, хижраттын 150-жылы о дүйнөгө кетип коштошуп атат жалган дүйнө менен. Бул кишинин устазы Хаммад ибн Сулайман 18 жыл көлөкөсүндөй караанын айланып,
эч жакка кетпестен кызматын кылып, мындайча айтканда оту менен кирип, гүлү менен чыгып, караанындай көлөкөсүндөй болуп илим алганмын дейт. 18 жыл токтобостон. Бирок 18 жыл устазынан фыктан илим алуудан алып бул киши акыйдадан чоң адистик даражага жеткен. Ахбар Аби Ханифа ас-Саймари деген китепте келет: "Дахалту алал Куфа", Куфа шаарына, Басра шаарына, Багдад шаарына, Ирактын чоң-чоң ири шаарларына. 80 ва найфан, 80ден ашык ирет шаарга кирдим. Ошондо адашкан жамааттардын бардыгын диспут кылып, муназара кылып, талашып туруп, бардыгын оозун жаап чыга тургандай болдум дейт. Hatta ушира илейе бил банан. Шунчалык акыйдадан адис болдум мен. Адамдар колу менен, сөмөйү менен көрсөтө турган болду көчөдө кетип баратсам. Тетиги акыйдадагы адамды көрдүңөрбү? Ушул өтө мыкты адистешкен дейт. Ойлонуп отурсам дейт, сахабалардын жашоосу кандай болгон десем, алар акыйдадан бирөөнү капырга чыгарып, бирөөнү фасыкка чыгарып, өтө терең кирип, ушинтип кеткен эмес экен дейт. Кой дедим да гана мен фикх маселесине кирдим деп 18 жыл көлөкөсүндө караанын айланып туруп, анан ошол Хаммад ибн Сулайман устазынан сабак алган. Бул биринчи устазы. Ал киши Ибрахим Нахаи деген өтө чоң табиин болгон. Мухаддис болгон, факих болгон, муштахид адам болгон, түз Куран сүннөттөн ала турган. Анын устазы Алкамат ибн Сувайт деген эң чоң табииндерден болгон. А кишинин астында Алкамат ибн Сувайт рахимахуллахнын астында чоң табииндер, кээ бир сахабалар үйүнө чалган эмес, илим жаатын айтып атабыз биз. Илим жаатын үйүнө чалган эмес. А кишинин устазы Абдулла бин Мас'уд радиаллаху анху болгон. Бир күнү бул Хаятус Сахаба деген китепте келет. Шейх Кандахлави рахимахуллах 3 томдук китебинде. Анан Суар мин Хаятус Сахаба деген Абдуррафат Баша деген китептин 1 томунда келет. Мына ссылкалар сизге. Азирет Абдулла ибн Мас'уд бир күнү эмеге курма дарагына чыгып баратканда, кичине мо балтыр жоон балтыр тарабы буту көрүнүп калганда, кээ бир 200дүлөр күлгөн. Сахабалар күлгөн эмес, 200дүлөр арасында болгон да күлгөн. Күлгөндө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кыжыры келип, ачуусу келип, балтырынын ичкелигине күлбөгүлө, мазактабагыла, шылдыңдабагыла. Аллага касам ичип айтам, кыяматта Ласак Абдулла ибн Мас'уд, Абдулла ибн Мас'уд радиаллаху анху балтыры Ухуд тоосунан дагы күчтүү, Ухуд тоосунан дагы салмактуу болот дейт. А кишинин биринчи кезекте илими, амалы. Эң биринчи Абдулла ибн Мас'уд радиаллаху таала анху Маккада эң биринчи жарык, жария, ачык даана исламда Азирет Умар радиаллаху анху барып көрсөтө турган болсо, ислам жария айткан болсо, эң биринчи капырларга Ясин жана башка сүрөлөрдү жария окуп угузган Абдулла ибн Мас'уд радиаллаху анху болгон. Умар радиаллаху анхунун халифачылыгында, башкаруусунда ал кишини ошол Ирак мамлекетинен сурап кеткенде, бизге илим, билим тарката турган эң мыкты мугалимди элчине жөнөтүңүз дегенде, асартукум ала нафси, менин жанымды, жүрөгүмдү бир тарапка таразанын. Анан Азирет Абдулла ибн Мас'уд бир тарапка койсо, мен ошол жүрөгүмө дагы, жанымдан дагы Азирет Абдулла ибн Мас'удду артык көрөт элем дейт. Өзүңөрдүн көзүңөрдөн дагы бекем сак кармагыла деп бир канча оксуят насаатын айтып туруп жөнөткөн адам болгон. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан оозмо-ооз кама назалал Курану ториян, жашаң деп коет, свежий. Жашаң Куран кандай түшсө, ошол боюнча илим алган сахаба болгон. Артыкчылыгы бүтпөйт бул кишинеке. Абдулла ибн Мас'уд караңыз. Хаммад ибн Сулайман, Ибрахим ан-Нахаи, Алкамат ибн Сувайт, Абдулла ибн Мас'уд 4 адамдан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга кетип атат. Ошол үчүн биздин ата-бабаларыбыз тез пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга жеткен адамды карманган. Экинчи Ханафи мазхабынын өзгөчөлүгү, биз башка 3 мазхабты адашып калган дебейбиз. Төртөө тең пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам булагынан суу ичишет. Бул боюнча имам Бусари Касидатул Бурда чапан аттуу чоң бир даңазалуу касидасы бар, поэзиясы. Ошондо айтат: "Куллухум мин расулиллахи мультамису". 4 мазхаб ээлеринин бардыгы тең. Чыныгы алым атангандын бардыгы тең пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан агып келген булактан кана ургуштап ичишет дейт. Чыныгы алым пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам булагынан ичет. Ал кочуштап ичеби, бир челек ичеби, көлтөр айтмакчы бир бадоот менен ичеби, бир кесе менен ичеби, бирок сөз ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам шилекейи тийген булактан ичиш керек. Ичпесе ал алым эмес, ал залым, ал шайтан болот ал. Ал Израилдердин жалданган агенти болуп калат анда ал. Түшүнүңүздөрбү туугандар? Ошондой жалданма алымдар көп азыр дүйнөдө. Кыргызстанда мен билбейм, Кыргызстанда жок болсо керек, бирок биз чоң оюн болгон жерде, Египетте жүрөбүз, башкалык жүрөбүз, атайын ошондойлорду жетиштирип, анан исламды ичинен буза турган алым сөрейлөрдү чыгарышат алар. Кудай андан сактасын. Дүйнө менен алдайт, аялы менен алдайт, Кудай андай сыноолордон сактасын. Акыйкатка баарыбызды бекем кылсын.
Айтор жанагырда имам Бусари айтып атат, чоң алым киши, хафиз киши бу киши хадисте. Куллухум мир расулиллахи мультамису. 4 мазхабтын ээлери тең. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан булагынан суу ичишет. Бирок көп насипте суу ичкен биздин мазхабыбыз болуп эсептелет. Не үчүн? Фикты негиздеп берген а киши. Имам Шафии радиаллаху анху катуу турган имам Шафии моюндап атат, Аллахым разы болсун ал кишиден. Ан-нас иялун ала би Ханифата фил фиq. Адамдардын бардыгы муштагиттери биринчи кезекте фикх, адал арам маселесинде имам Абу Ханифа рахимахулла атасы, казак бауырларыбыз айтмакчы акеси, калгандары балдары болуп калат дейт. Анткени фикты кадимкидей тизмектеп түзүп берген деп атат. Ага чейин фикх болгон, бирок эрежесине салып, жөөтөн жанагында арыкты чаап берген. Суу болгон. Бирок ошол арыкты чийип, архитектурасын келтирип, жанагындай ылайка башка нерселерди тазалап, бөгөт болуп калуудан сактап, ошону себеп кылган Алла Таала имам Абу Ханифаны рахимахуллах деп атат. 4 мазхаб тең моюндайт. Мына могу китептер бар. Илими, магистратура, докторантура, биринчи аспирантура, бакалавр, аспирантура, магистратура, докторантураны жактап атканда китепте бүгүнкү күндө мындай эмгек кылат. Эски кол жазманы алып келип, астына эмгек кылып чыгарат. Эмгек кылып атканда 4 мазхабта тең бекем эреже ошол магистратура, докторантурада. Имам Абу Ханифа рахимахуллах келсе, башка 3 мазхаб ээлери келсе, аныктама берүү бул чоң айып катары бааланат. Ал экзаменден өтпөй калат. Анткени бул аалымдар өзгөчө мазхаб башчыбыз имам Абу Ханифа рахимахуллах тааныштырууга муктаж эмес. Кандай чайыттай азыр мондай бир электр энергиясы турса, кандай сиз менен биз маңдай тескей турсак, ошондой так даана нерсе. Ал кишилерге аныктама берген, ал кишинин кадырын түшүргөн менен барабар болот. Түшүндүңүзбү бир тууган? Ушунчалык даражада. Ошон үчүн биздин Орто Азия элибиз имам Абу Ханифа рахимахуллахтын мазхабын тандагандагы биринчи себеп, кээ бирлер айтмакчы, силер эми төрөлүп калгансыңар ушул жерде деген эмес. Ата бабалар илим билим, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга санжырасы 4 киши менен жакын болгон адам деметкен. Анткени суудан ичет деп атат. Жана ырдын улансында айтып атат, "Гharfan minal bahri ау rashhan minad diyami." Бирөө бир уч ичкен, бирөө бир челек суу ичкен дейт. Имам Абу Ханифа рахимахуллах пайгамбарыбыздын оргуштап аккан ичкен, оозанган суу ичкен булагынан кана ичкен адам болгон ал киши. Бул биринчи себеп. Ушунча сурап калыпсыз. Экинчи себеп, имам Абу Ханифа рахимахуллах көңүл буруңуз. Мазхаб башчыбыз улуу имам Абу Ханифа рахимахуллах керек болсо шакирттери моюндайт. Ибадат маселесинде бир ооздон имам Абу Ханифа рахимахуллахтын гана сөзүнө фатва берилет дейт. Ибадат эмне үчүн? Ибадат эреже бар. Атай мо фатва берүү оңой эмес бул. Чубак устаздын фатвасын угуп алып, анан дем салып жүрүп келип эле фатва айтып кетсе, окшоштуруп боло берет деген сөз эмес каналдарга чыгып кетип. Бул өзүнчө илим бар фатва берүүнүн. Расулул муфти деп коет. Фатва бере турган адамдын илими бар, тажрыйбасы бар. Ошол жерде келет, эреже бар. Ал-ихтият лазимун фил ибадат. Ибадат маселесинде жараткан менен, жаратылган пенде менен Алланын ортосундагы мамиледе бүт мамиле, эстеп калыңыз бул эрежени. Тактыктын, этияттыктын, сактыктын үстүндө курулган дейт. Мисалы, дарат өтөй калабы десе, өтпөй калат, жок өтүп калат деп мындай жол берген эмес. Өтөт же өтпөйт. Ошончолук мындай карманганда, светофор менен түшүндүрсөк, сары деле токтогон деген сөз, кызылга жакын барбайт. Жашыл бүтөйүн деп калган деле токтогон деген сөз. Ушунчалык этияттыкты карманат имам Абу Ханифа рахимахуллах. Бир далил келтирейин, сөзүбүз куру кетпесин. Ибадат бөлүгүндө, мына ихтиярдын биринчи томунда, Шарх Лукаяда, Мухтасар Лукаяда, бүт ханафи китептеринин биринчи томунда келет. Фаман истайқаза мин наумихи дейт мына. Цитатасын так жатка айтайын сизди. Кайсы бир адам уйкудан ойгонуп калса, фаважада фи бадanihi ва саубихи маниян кад раққа. Денесинде же кийиминде, майкасында деп айталы, майка менен уктап калды да. Денесинде же кийиминде суюктук бир нерсени таап калса дейт. Балалан. Маниян эмес, балалан. Нымдуу нерсени байкап калса. Караңыз, ханафи мазхабы ушунчалык уникалдуу тактыктын үстүнө курулгандыгын карап туруңуз азыр. Ошол нымдуу нерсени тапса, ал нымдуу нерсе эки нерсенин бирөөсү болот бир тууган. Мейли 3 нерсенин бирөөсү болот. Биринчиси, эң чоң ыктымал бул бел урук, кечирип коесуз, сперма. Муну мани дейт. Мани чыкканда адам гусулу сынып калат. Гусул алыш керек болот, жунуп болот. Экинчи ыктымал бул нымдуулук мази. Мази деген жанагындай карасаңыз Аллах Таала адамды кандай жараткан. Адам катуу дүүлүккөндө бел урук чугудан алдын эркек адамдын каналын тазалап чыгара турган суюктук, биринчи тазалап жолду тазалай турган суюктук бул мази деп аталат. Аллах кандай жараткан адамзатты? Каналды тазалайт биринчи. Жолда ар кандай бактерия жана башкалар тазалап, жолдорду, шеф, келсең болот деп чакыра турган нерсе да бул. Түшүндүңүзбү? Шеф депчи, бир аз убакыттан кийин.
Ошо тазалай турган суюктук бул мази болот бир тууган. Анан үчүнчү ыктымал бул заара болуп калышы мүмкүн. Көлдүктөрдү билесиздер, көбү сүннөткө жакшы отургузбайт го көлдүктөрдүн ардыктарды. Эмнеге ошондой жүрүп адат тарап кеткен өзүм да таң кала берем. Ошончо баланы кесип оруптур жакшы эле кесип койбойбу эми. А ошентип сүннөткө жакшы отурбай калса, ал заарасы 1-2 тамчы калып калат, ошол чыгып калыш ыктымалы бар. Эми туура да. Ошондо эмне кылабыз десе, башка алымдар даараты сынат, кусулу бар болот. Кусул чыгыш үчүн жанагы даана билиниш керек дейт. Имам Абу Ханифа рахматуллахи айтат, эгерде бул дейт чыккан фахтумил, бул чыккан нерсе белсуу, сперма, урук болушу мүмкүн дейт. Фаракка карасаңыз Имам Абу Ханифа бул врач дагы болгон. Бул мани болушу мүмкүн. Фаракка аля хараратил бадан. Дене уктаганды ысыктыкты ашыкча бөлүп чыгарат дейт. Дене уктаганды ысыктыкты бөлүп чыгарат. Дененин ысыктыгына коюу нерсе баягындай жукарып, анан нымдуулугу суюкташып, нымдуулугу алып калышы мүмкүн. Ошон үчүн сен этияттыкты кармана бер. Жөн эле заара чыккан учурда деле, же мази чыккан бул экөөндө даарат эле сынат, бирок сен гусул алып кое бер, кокус мани болуп калса ибадатың өтпөй калат дейт. А заара чыккан маалда сен утулбайсың дейт. Анткени гусулдун ичинде даарат бар. Вот, поэтому наши предки выбрали мазхаба ханафия, түшүнүктүүбү? Чүнки биздин бабаларыбыз тандаяпты, түшүнүктүүбү? Дагы кайсы тилде сүйлөп берейин сизге? Бул экинчи фактор, ханафи мазхаб тандагандык. Үчүнчү маселе, эң биринчи сот казы маселесинде Имам Аби Юсуф рахимахуллах кадыл кудат болгон, сиздерге айтып бергем. Жогорку арбитраждык сот дегендей эле макомду казылардын казысы болгон. Ал кишинин казы убагында Орто Азияга чоң казыларды жөнөткөн. Бул боюнча Имам Насафи рахимахуллахтан азыр кол жазмада турат. Ал-Кант фи уламаи Самарканд деген кол жазмада турган китеп тескерет. Чоң казы соттор жөнөткөн. Дадыл, илимдүү, шунчалык күчтүү казылар болгон, келип анан ошолорду көрүп туруп, олардын илими бөлөк, адеп ахлагы бөлөк деп туруп анан карманышкан. 3 фактор сизге жетишти бир тууган. Калганын айтсам убакыт ысырап болуп кетет. Бул логикага да каршы келе турган түшүнөт. Имам Абу Ханифа рахма хадис жетпей калган. Ооба жетпей калышы мүмкүн, бирок көпчүлүк хадис жетпей калды деген алыс. Анткени ал киши карибун фи маназилил вахи ва маваридин нусус. Вахи түшкөн учурга жакын. Хадистер жыйнактала турган учурга жакын. Бул туурасында ошондой сандырак болбой турган, суу кечпей турган сөздөрдү айткандарга бир китеп бар. Ошо китепти окуп чыгыш керек. Кийинки жылдардан окууларымды 2 жылда жыйынтыктап келсем, ошол китептерден окутуп элдерге ижаза берем. Кайсы китеп? Аллама Мухаммад Захид Каусари рахимахуллахтун китеби бар. Фикху ахли Ирак ва хадисухум деген. Ирактыктардын фиги жана хадиси деген. Ошол жерде Имам Бухари рахматуллахи риwayatын алып келет. Мен Куфага кирдим, Куфада 4000 мухаддисти көрдүм дейт. Имам Бухари өз моюнда атат. Мен Куфага кирген чагымда эң биринчи даражада турган 4000 мухаддисти көрдүм дейт. Экинчи китеп, экинчи ссылка. Пакистан, Индиядан чыккан Абдурашид Нуъмани деген алым бар. Ошо кишинин чакан китеби бар. Маканатул имам Аби Ханифа фил хадис. Имам Абу Ханифа рахмаллаху хадистеги орду деген. Ошондо сахих санат менен, сынжырча менен жоолап келет. Имам Абу Ханифа рахмаллаху китапканасына кирсе, толтур хадис китептер турган болот. Сиз хадис илимин билесизби? Билем дейт. Анда эмнеге муну сүйлөбөйсүз дегенде, хадис илиминдеги зарыл өлчөмдү фигин алып адамдарга берем. Адамдар азыр фикка муктаж дейт. Кандай эле мен сабакта азыр тасаввуфка көп болбой тургула, азыр илим билимди бышыктабагыла дегендей эле сөз. Үчүнчүдөн, Имам Абу Ханифа рахмаллаху шагирти Яқуб Имам Аби Юсуф рахмаллах өтө чоң хадис алымы болгон. Керек болсо Имам Ахмад ибн Хамбал акишинин шакирти болот дагы, фахуа ахфаду асхабир раи, ханафилердин ичинде эң чоң хадис алымы деп келген. Шакирттерин өзү ошондой даражада болгон, элестетиңиз. Айтар түшүнүктүү туугандар, кийинки суроо өтө берелиби? Курсак тойду да. Кээ бир башка мазхабтардын айтууларын укканда биздин мазхабтын кээ бир жерлерин күмөн санап кетем дейт. Күмөн санабаңыз бир тууган. Сизге атайын сиз суроо берген адамга 3-чү китепти сунуштайм. Ан-Нукатут Тарифа. Ан-Нукатут Тарифа деген Шейх Мухаммад Захид Аллама ал-Каусари рахмаллаху китеби бар. Ал китепти айтат. Ушунча болуп сурап калып турам, айтып койбосом ичим жарылып кетет мен. Үйгө кете албай калам муну айтпасам. Имам Каусари чоң алым болгон, хадистен да фиктан да акыркы доордо өтө күчтүү алым болгон. А киши Туркияда жүргөн чагында бир адам келиптир, Хижаз, араб мамлекеттеринен келген. Хижаз мамлекеттеринен келип, эмне деп келген?
башында Малики мазхабты карманганда, кийин караса Малики мазхаб анын кыска ою боюнча, салават, чала сават ою боюнча хадистерге каршы келет деген бүтүм чыгарып алган өзү. Бирөөлөрдүн сөзүнө ээригип, ишенип. Анан жок, 4 мазхабты тең карманмай булар Куран хадиске каршы чыгат экен дейт дагы. Дүйнөдө мен сыяктуу пикир кылган алымдарды, хадис алымдарына жолугайын деп, айтса Туркияда өтө чоң хадис алымы бар деп Имам Кавсариди көрсөтүшкөн. А киши Ханафи мазхабты өтө бекем карманган адам болгон. Аны ошо хадис алымы деп тааныштырган экен да. Келип анан айтып, 4 мазхабтагылар адашып кетти. Биз мындай динге жаңылык киргизишибиз керек. Хадис жаатында ушундай болуп көрбөгөндөй, ушундай бир жаңыча бир ыкманы киргизиш керек десе, Имам Кавсари Нукатут Торифанда айтат. Ичимден ойлонуп турам деп сүйлөп атса дейт. Бул байкуш мага жакшы күмөн кылып келиптир хадис жаатында алым экен деп. Не кылайын? Унчукпай эми ушуну күмөнүн жарга такып унчукпай кое берейинби, же акыйкатты айтайынбы деп ичимде эки ой күрөшүп баштады дейт салгылашып. Анан мен чыктым дейт. Эй, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи хадиси бар эмеспи? Ад-динун насиха, дин бул насихат. Мен муну алдап койгону менен эртең кыяматта баары билет. Балким мен буга насихат сөздү айтайын, болгону болгондой айтайын деп туруп. Таксыр. Мен сен айтып аткандардын башчысымын дейт. Дегенде таң калып таңыркап калды, оозунан сөз түшүп дейт. Анан андай болсо Ханафи мазхабты мен 6 жерде ачык хадиске каршы калган жерин айтайын деп 6 хадис тап келди эле дейт. Мен ага айттым дейт. Сен Ханафи мазхабка эмес, 4 ушул жерин жаттап калыңыздар. 4 мазхабка хадиске каршы келет деген маселени алып кел. Не только Ханафи мазхаб, 4 мазхаб боюнча мен сага жооп берем дейт. Имам Кавсари рахмат 4 мазхаб боюнча алым болгон. Дейт да ар бир хадисине жооп берген да. Могу суроону берип аткан адам Нукатут Торифа деген китепке 2018 чыккан басма устазыбыз Хамза Бакри устазыбыздын такыйкы менен Туркиядан чыккан басмасына кайтсын. Ушундай шейх. Китепке такап сүйлөсөң ар ким сүйлөй берет. Анан кооз сүйлөп койгон биздикилер алым эсептей берет анан. Маселе китеп менен, ортодо тараза китеп менен, адамдардын айткан сөзү же атагы менен эмес, адамдар акыйкатка байланат, акыйкат китепке кайтып келет. Китеп ушул биздин жашообуз китеп. Я Алла, 50 000 тонна китеп берсин, 50 тонна китеп берсин. Ой, канча байлыгыбыз болот. Тетиңинде заңгыраган үй бербей эле койсун, заңгыраган бир көз жоосун алган унаа бербей эле койсун. Аллах Таала 50 тонна китеп берсин. Канча маселени изилдейсиң, жыргалды бул рахат. Амин деп койгун. 172-чи суроо. Мен угуп калдым эле дейт. Жообун тактаана таба албадым, канааттанбадым. Эгер Аллах Таала бардык нерсеге кудуреттүү болсо, өзү көтөрө албаган ташты жарата алабы? Бул вирус. Бул сиздин акылыңыздагы вирус. Аллах разы болсун, менин суроомду мүмкүн болсо Аманат медиа каналынан чыгарсаңыздар, мен Инстаграмдан прямой дейт, түз эфирди көрө албай калам дейт. Биздин Бактияр мырзабыз кумурскадай эле эмгектенет, Алла разы болсун. Күнү түнү тынбайт десеңиз, качан уктап, качан туруп атат билбейм бул кишини. Жо, Алла разы болсун, көзүнчө мактаганда эмес, мен разымын бул кишиге. Мен Насаат медиага Улан мырзабызга да разымын. Алла разы болсун ушул кишилерден. Бактияр мырзам өзү үйлөнүүгө убагы курагы келип калган. Быйыл келип биринчи сөзүм ушул болду. Сиз үйлөнсөңүз никеңизди мен кыяйын, өкүл атаңыз мен болуп берейин, макул болсоңуз. Десем, устаз Алла разы болсун, макул, сунушуңуз четке какпайм, жакшы кабар, бирок бойдок кезимде көбүрөөк мээнет кылып калайынчы устаз. Балким эртең үйлөнүп калсам тозулуп калармын. Үйлөнөм буюрса, аны чамбайм сүннөт, бирок бойдок кезде көп жүгүртүп калайынчы деп мына өзүгө, көзүгө ушинтип айтат да. Алла разы болсун. Аллахым адашуудан сактасын. Ар бир кылган эмгегин бекем кылсын, элибизге нускалуу болсун, Кудайым адаштырбасын, шерменде кылбасын. Иншалла чыгарат. Бүгүн кесип чыгарып койсом эмне дейсиз мисалы? Эгер Алла Таала, бул суроо акыйдага тиешелүү суроо. Мындайдын көбүн окуганбыз го. Эгер Алла Таала бардык нерсеге кудуреттүү болсо, өзү көтөрө албаган ташты жарата алабы? Мындай бир туган. Сиздин акылыңызда вирус бар биринчиден. Hazreti Umar radıyallahu ta'ala anhu'a bir kişi ошентип суроо берген. Аллах каякта? Аллах өзүн жаратууга кудуреттүүбү деп суроолорду бергенде, Умар радıyallahu азыр деп үйүнө кирип, чарайына деп коет, жанагындай чокмор таш сыяктуу жыгачын алып чыкканда башына бир кагып. Ал Умар радıyallahu анху, биз бул сөзүбүз менен бир зордук зомбулук эч кимди үгүттөп аткан жокпуз, кийин кесип башка болуп кетпесин. Ал Hazreti Umar radıyallahu табият, ал ошондой болгон. Ал баам парасаттуу адам болгон. Ал сөз менен тиги канааттанбашын билген да. Сөздөн сөз чыккан. Сойылын алып чыкканда башына бир берген. Бир бергенде ошо китепте келет бул. Китепте айтат, "Валлахи" дейт, "Умар, сизге рахмат" деген. Чубак устазчы, эл дурушканда деле эл көтөрөт эле го. Туурабы? Рахмат деген. Неге рахмат деген? Валлахи деген. Лaqad zahaba anni ma kana alladhi bi ra'si. Башымдагы жанагы нерсе кадимкидей кетип калды русакмын. Сизди сокпойбуз. Бул вирус дегенди айтып атабыз биз. Бул баштагы илдет. Эми сурооңузга жооп берели. Калыс жооптон качып айлантып атат дебесин эртең. Эми жооп мындай болот.
Алланын кудрети араб акыйда илиминде кудра деген сыфат бар. Куранда айтат Алла Таала инналлаха аля кулли шейин кадир. Алла Таала барлық нерсе кудреттүү дейт. Кудрет деген бул сыфаты зат, Алланын затына тиешелүү сыфаттардын бири. Баягы афал кыймыл аракет эмес, затына тиешелүү сыфаттардын бири. Бул кудрат сыфатынын акыйдадагы аныктамасы тарих деп коюп тааныштырганда мындай болот. Сыфатун затиятун, Алланын затына тиешелүү сыфат. Азалиятун, эзелки сыфат. Каиматун бизатихи, Алланын затында турат. Кандай турат? Ал жерин кийлигише албайбыз, эрестете албайбыз. Алланын затындагы сыфат. Ятаатта биха, ошол кудрет сыфаты менен ятахайяу биха ижадул мумкинат ал махлукат ау идамуха. Ушул Алланын кудрет сыфаты менен жаратылынган макулуктар же бар болот, же жок болот. Ошого даярдык катары болот дейт. Кудрет сыфаты Матуриди акыйдасында бир нерсени бар кылуу үчүн же жок кылуу үчүн даярдагыч сыфат болот. Аны ким жаратат иш жүзүндө? Таквин деген сыфаты менен келип, иннама амруна иза аратна шайан, биз бир нерсени бар кылууну, жаратууну кааласак, күн болгон деп айтабыз, ал дароо болот дейт. Түшүнүктүүбү бир туугандар? Демек кудрат сыфаты бар кылууга, макулукту же жок кылууга даярдагы сыфат болот. Ошого жооп берет. Демек ушул аныктамадан чыгарабыз, Алланын кудрет деген сыфаты ал өзүнө байланбайт ал. Ал кene Алла Таала эмнеге өзүнө байланбайт? Алла Таала абалкысы жок. Алла Таала түгөнбөйт. Алланын шеригине дагы байланбайт тиешеси жок. Алланын кудрети шеригине байланды деген сөз шериги бар болуп калат деген сөз. Алланын кудрет деген сыпаты бир тууган макулуктарга байланат. Демек Алланын кудрет деген сыпатын кимге гана тиешелүү түшүнөт экенбиз? Жаратуучунун өзүнө эмес, жаралынган макулуктарга гана түшүнөбүз. Бул биринчи эреже. Экинчи эреже, эч качан Аллах Тааланын ысым сыпаттарынан кемчилик келип чыкпайт. А бул жерде сиз айтып атасыз, эгер Аллах Таала баардык нерсе кудретти болсо, өзү көтөрө албаган ташты жарата алабы деп. Өзү көтөрө албаган ташты жаратуубуз Аллах Таалага кемчиликти алып келет. Аллах Таала кемчиликтерден таза, натыйжа Аллах Тааланын сыпаттары эч качан кемчиликтерге байланбайт. Түшүнүктүүбү бир тууган? Аллах Тааланын кудрет сыпаты махлукаттарга гана байланат. Бул акылга каршы. Аллах Таала эч качан өзүнө кемчилик келе турган сыпаттарды эч качан жаратпайт. Анан ташты жаратканда эмне пайда Алла Таала? Үчүнчү эреже, акыркы антивирус сизге. Укол менен сайыла турган, таблетка менен эмес, укол менен сайыла турган антивирус. Кандай? Ла юс аламма яфал, Курандын аяты, Аллах эмне кылгандан жооп берилбейт, суралбайт. Неге деп Алланын ичине кийлигишпейсиң. Ва хум юсалун, тескеринче пенде суралат. Бул суроонун ордун мынтип эметиш керек. Алла Таала өз кудрети менен бизге эмнелерди буйрду деген суроо берсе, ушул туура болот. А болбосо, Азирет Умар радыйаллаху заманында болуп калсаңыз, башыңызга бир келтек жемексиз. Түшүнүктүүбү туугандар? Кеттик. 173 суроо. Assalamu алейкум, таксыр дейт. Менин суроом, Курандын аяттары менен хадистерди окуганда кандай аяттарды жана хадистерди өзүбүз божомолдоп түшүнсөк болот? Кандай аяттар менен хадистерди илимдүүлөр түшүндүрүп, чечмелеп бериш керек? Жа бир хадис менен аяттарды илимдүүлөр гана чечмелеп түшүндүрө алабы? Бир тууган мындай. Куранда Аллах Таала айтат Ал-Имран сүрөсүндө. Хуаллази анзала алейкал китаб. Аллах Таала о Мухаммед, сага ыйык Куранды Каримди түшүрүп берди дейт. Көңүл буруңуз, азыр математика кетет. Оң кол, сол кол. Куран ортодо бир эки бөлүккө бөлүнөт азыр, аяттары, мааниси. Минху жарым бөлүгү Курандын. Аятун мухкамат, өкүмдар аяттар дейт. Өкүмдар деген кандай? Алланын бирдиги, жалгыздыгы, Алланын кудреттүүлүгү, бейиш тозок бар экендиги, эсеп кысап кыяматтын бар экендиги, бул өкүмдар аяттар болот. Хунна ушул өкүмдар аяттар уммул китаб, Курандын негизи болот, фундаменти болот. Математика кандай болуш керек экен? Исламдын негизи өкүмдар аяттар болот. Анык айкын маанини чагылтып түшүндүргөн өкүмдар аяттар. Экинчи бөлүгү, калган бөлүгү ва ухару муташабигат, сырткы мааниси Алланы пендеге, жаратылган затка окшоштура турган сыноо үчүн түшкөн атайын аяттар дейт. Асмандагы заттан коркподуңарбы? Хадисте түндүн үчтөн биринде Алла Таала жерге түшөт деген сырткы мааниси Алланы пендеге окшоткон сыноо үчүн келген аяттар. Ва ма я'ламу ta'wilahu illallah, анын маанисин Алла гана билет. Аны бурмалайм дегендер жүрөгүндө оорусу бар деп келет. Демек математика шек күмөндүү аяттарды өкүмдар аяттарга кайтарып туруп түшүнөбүз. Жандай вирустун аяттар келип атса, сырткы мааниси өкүмдар аятка алып келип туруп түшүнөбүз. Кандай? Кул хуаллаху ахад, Алла жалгыз. Алла түшө турган болсо, чыга турган болсо, бизге окшоп калбайбы? Аллаху самад, Алла эч нерсеге муктаж эмес. Алланы асманга таандык, аршка таандык кылсаңыз, ал муктаж деген сөз кылат. Бул шек күмөндү сырткы мааниси тыйынтып аткан өкүмдар аятка тапатам каршы келип калат. Лам ялит, Алла төрөлгөн эмес, валам юлат, бирөөнү да төрөткөн эмес. Валам якул лаху куфуан ахад, ай назиран ахад тафсирде. Алланын теңдеши жок, окшошу жок дейт.
Алла жалгыз, а махлукаттардын окшошу бар. Жанагындай аяттарды муташабих бияка алып келесиз. Сиздин сурооңузга жооп, ошондой муташабих аяттарды, муташабих хадистерди өзүңүз божомолдоп түшүнбөйсүз. Өзүңүз божомолдоп түшүнсөңүз аннык адашып кетесиз. Караңыз. 4 мазхабтын ичинде имам Абу Ханифа рахматуллах шакирти болгон имам Мухаммад ибн Хасан Шайбани. Имам Мухаммад араб тил эрежесинде далил болгон. Сүйлөгөн сөз араб тилде далил болгон. Бизде ким далил? Мен айтпай эле коеюн, эми геополитика аягы саясат болуп кетет. Биздин кыргыз орус сөздүгүнө башка юудан баштаган бирөө чыгардым деп айткан туурасаны Кусейин Карасаев атабыз жазып чыккан. Тил жаатында. Кудум ошондо имам Мухаммад ибн Хасан аш-Шайбани рахмат тил жаатында бул киши далил болгон. Сүйлөгөн сөзү далил болгон. Имам Шафи айтат, эгерде имам Мухаммад өзүнүн деңгээлинде сүйлөсө биз түшүнбөй калмакпыз. Биздин деңгээлге түшүп турганан сүйлөйт деген. Ошол имам Мухаммад рахматуллах эмне деп айткан, караңыз, жана сырткы майнысы Алланы махлук окшоштура турган аят, хадистер туурасында айтат. Тафсируха бул аяттардын тафсири түшүндүрмөсү кыраатуга, ага токтолбой окуп гана өтүп кетиш керек деген. Тил илиминин аалымы айтып атат. Муну сен түшүнө албайсың акылың менен, муну токтобостон жөн эле окуп кетчиин деп атат да. Ошондой нерселерди аалымга тапшырыш керек. Хадистерди муташабих шек күмөндүү иманга жанагындай сыноо жараткан хадистерди өзүңүз окубайсыз, аны аалымдарга түшүнөсүз. Бул туурасында Макка, Мадинадан, Хижаздан чыккан чоң аалым болгон. Имам Абу Ханифа рахматуллахтарга доорлош болгон. Суфьян бин Уяйна деген аалым айткан, хадистер мадилла, хадистин сырткы майысы адамдарды аташтырып коет деген. Өзгөчө акыйда фикка байланыштуу хадистер. Илля лил фукаха, хадистин толук маани мазмуну факих аалымдар гана билет деген. Эми кайсы хадистерди өзүңүз окуй аласыз? Адеп ахлак жаатында хадистерди өзүңүз окусаңыз мейли. Бирок анда дагы бүдөмүк суроо болуп калса алымдан сураш керек. Адеп ахлак жаатында. Мисалы, мына могу китепте Мухаммад Юсуф Кандахлавийдин тандалган хадистер деген китеби бар, хадистин мунтахаба. Ошондо келет орто ченинде, бир где-то 203 беттеринде келет хадис бар. Инна акмалал му'минина иманан ахсанухум хулуқан ва алтафуhum би ахлихи дейт. Бул хадис имам Абу Дауд сонунда риваят кылган. Бул адеп ахлак жаатында хадис. Мааниси кандай? Эң иманы күчтүү момун адам, адеп ахлагы жакшы жана үй бүлөсүнө жумшак болгон адам дейт. Эң кыяматта таразасы оор түшүп, эң Кудайдын астында сүйкүмдүү болгон эркек адам ким десе, адеп ахлагы жакшы, ва алтафуhum би ахли үй бүлөсүнө мээримдүү, күйүмдүү, жумшак мамиле жасаган адам дейт. Ошол хадисти өзүңүз окусаңыз мейли. Ошол адеп ахлак жаатында гана. Түшүнүктүүбү туугандар? Өкүм менен акыйданы алымдан сурашыңыз керек. Болбосо түз хадисти окуйм деп канча адамдар адашып кеткен. Хадис алымдары хадиске фик жардамга келбес адам шундай акылсыз болуп калат. Кандай? Ал-Мадхал илал фикх ал-Ханафи деген китепте келет. Илгери мухаддистер фикх окуп, хадисин өзүнө окуй бер, анан ага суроо берген. Улуу урматтуу имам деген оо деген. Бирөө адамдар иче турган кудукка келип зара кылып койсо эмне болот деген. Десе жооп берген мухаддис адам. Башка жакка барып зара кылбайбы деп. Эми бул жооп эмес да, туурабы? Же жооппу? Эми туура баарыбыз билебиз кудукка зара кылбаш керек. Бирок элестетиңиз, бирөө барып Эшмат барып кудукка зара кылып коюптур. Кылбаш керек деп жооп бере албайсыз да сиз. Бирөө кылып коюптур ошону. Кылды, боёсу канды, эмне кылабыз? Шариатта жооп бериш керек да. Буга фик керек болот бир. Кеттик. 174-суроо. Мындай, деңгээл жетип атабы туугандар? Колдон келишинче карапайымдатып айтып атам. Деңгээл көтөрүлсө, охо, айта берем, бирок адамдар зерип кетиши мүмкүн да. Боюна карабай узак сүйлөйт экен деп атышпайбы? 174-суроо. Устаз дейт, кызым 2 жылдан бери бут ооруп, ары бери чуркап, ар врач, ар нерсе айтып, акыры врачтап операция жасатканбыз. Эми Аллага шүгүр жакшы, кайынсиңдин врач группага дейт, инвалидовскка чыгарып беремин деп, чуркап жүрүп группага 1 жылга чыгарды. Кой, законный эмес, мыйзамга дал келбейт. Зал келбесе кереги жок десем да болбой, бул законный. Ошончо ооруду, эми кийинки дары дармегине тыйын чыгып турат деп, бирок комиссияга 5000 сом бердик. Күйөөм комиссиясынан өткөрөйүн деп барса, аке, негизи бул диагнозу менен группага чыкпайт бира. Жардам болсун силерге, силерди чыгарып коюп атабыз. Эми албетте 5000 берип болсо жардам болсун дейт да. Туурабы? Ушинтип анан 1 жылга банктан эсеп ачып, эми 1 жыл жардам акчалап турган болдук. Ар 3 айда топтоп берет экен. Суроом, бул акча кызым адалбы, адал эмес. Анткени ал оорунун категориялары бар. Сиздики группага чыкпайт деп айтып атат. Сиз эң жакшысы ордуңузга муктажыраак бирөөнү алып келип жаздырышыңыз керек. Ошондой туугандар. Бул тааныш билиш менен эле барып атат бул.
Тааныш билиш менен барып атат, тууган кечирип коесуз, бул адал эмес. Иштете берсек болобу кызымдын ден соолугу үчүн? Иштеткенге бир гана кызымдын муктаждыгына иштетиш керекпизби же башкага да иштетсек болобу? Мисалы кызымдын дарысына, ден соолугуна, кийим кечесине, наркы берки басканына жок. Сиздер ошол оор даражасына кирбейт экен, Аллага шүгүр, кызыңыз жазылып кетсин, ден соолук тилейбиз, бирок башка ошондой оор адамды сиз ордуңузга жаздырыңыз. Бул ушул мусулманчылык болот, бир тууган. Туурабы? Жанагынтип таң каласыз да, адамга эч нерсе жакпайт экен. Жолдор сонун жасалып атса, жолду ушинтип тозуп коюп деп. Быйыл жакшы эрте жасалып турго сентябрга чейин. Жылдан окуу башталганда жасалып кыйналат эле. Анан кичине мамлекеттин казынасына акча түшсүн десе, көтөрүлүшкө чыгышат. Көтөрүлүшкө чыккандардын кээбирин карап көрсө, жанаң байлар чыгат экен, кедейлер эмес. Мурда очойтуп жеп калган 10 бармагын салып, бул 5 бармагын салып калган экен да. Туугандар, кичине инсапта керек да. Кичине бир татыктуу адамдарды ошол жерге чыгарыш керек. Туурабы, туугандар? Демек, бул маселенин жообун сиз алдыңыз. 175-чи суроо. Биздин суроо мындайча дейт: мындан 3,5-4 жыл башта жумуш толтурсам бир орус киши келип кийимин. Ушул суроо Египеттен бери 4-5 рет келишим могу суроо. Мен дайым эфирде айтам, дигиши жообун укпай калат окшойт. Эгер мүмкүн болсо, Аманат Бактияр мырза ушуну өзүнчө чыгарып коюңузчу. Эксклюзивдүү суроого эксклюзивдүү жооп деп. Мындан 3,5-4 жыл башта кадимкидей бул дос да. Дос кандай деп атат мага? 5-6 жыл жок болду. Экөөбүз дос болуп калганбыз. Мына 3,5-4 жыл башта жумушта олтурсам бир орус киши келип кийимин коюп турчу деп таштап кеткен. Мен аны тааныбайт элем, ошол бойдон келген жок. Ал кийими көпкө турду, кийин чөнтөктөрүн карасам дарысы менен 6500-га жетпеген акчасы бар экен. Ал акчасы көпкө чейин турду. Күндөрдүн биринде тууганыбыздын унаасы бузулуп, акчасы жетпеген үчүн ошол акчаны ошол тууганыма берип койгом. Ушул кылганым кандай болот, жооп берип коюңузчу. Негизи ал киши азыр келип сураса деле ошол кийими менен акчасын бергенге шартым бар. Каталарым үчүн кечирим сурайм. Жоңузга алдында рахмат. Бизде кээ бир учурларда багымдат намазын алсыз болуп, күндүн чыгышына 15-20 мүнөт калган учурда туруп калып жатабыз. Ошол учурда намаз окуп коюп жатам, күн чыга элек деген ой менен. Ушул амалым кандай болот? Эртерээк туруп окуңуз, айла жок кеч туруп калсаңыз, күн чыкканга чейин окусаңыз эсеп сиз үчүн. Бирок бул сиз үчүн гана, башка бирөөлөр үчүн эмес. Күн чыкканга чейин эсеп экен деп кечиги уктап калып казасына мен жооп берип калбайын. Эрте туруп окуңуз. Кокус күн чыкканга чейин жетишпасаңыз жетиштиңиз анда бир тууган. Күн чыгып калса, толук окуп бүт элек да, кайра казасын окушуңуз керек болот. Жана жогоруда айттым. Сиз биринчи сурооңуз жанагы орус кишинин кийими калыптыр, буюму, анан акчасы калыптыр, издеп тапканга аракет кылыңыз. Такыр табыш кыйын болуп атса, ошол адамдын атын же баланчушун таштап кеткен ээсине, Аллах Таала ыйманга келип калсын деп ошончо акчаны садака чабыңыз бирөөнө. Ажеп эмес, садака менен ыйманга келип калат. Туугандар, курбанчылык чалуу, садака атуу оңой эмес бул. Бул Кудайдын астында чоң бир мунун орду бар. Кандай? Өзү арам ишти кылып, көз ачыктык кылып атып ширк алып бара турган иште. Ошолор да курбанчылык чалат. Ошолор да садака чыгарат. Үнүм Кудайга жетсин деп элестетиңиз. Өзү ширк ишти кылып атат. Өзү көз ачыктык кылып атат. Бирок Кудай курбанчылыкты кабыл кылат экен бул дүйнөдө кандай болсо да. Биз мусулман болуп туруп, акыйкат динде болуп туруп кылбайбыз да. Ошого ыйман тилеп, садака чаап койсоңуз, иншалла жакшы болот. Келип калса кайра экинчи рет кайтарып бересиз. 176 суроо. Азыркы учурда ар бир адамдын кыбланы аныктоо мүмкүнчүлүгү толук бар да, бир топ мечитте, намазканаларда Бисмиллахир-рахман. Кыблага кыйшык туруп окуп жүрүшөт. Ушул маселени жалпы Кыргызстан боюнча чечип, муфтият аркылуу кыбланы сүздөп, жип тартып, же бир башка жолдор менен аныктап берсе абдан чоң сооп иш болот эле. Ушул маселени Алымдар кеңешинде муфтият менен биргеликте чечүүгө салым кошсоңуз абдан чоң иш болор эле. Биз карапайым катардагы Аллахтын кулубуз, үнүбүз жетпей жатат. 2018-жылы умрага биздин сүйүктүү алымыбыз Чубак ажы, Аллах анын рахматын алсын дейт. Амин. Менен чогуу барганыбызда ушул маселени сураганыбызда шейхибиз, мен муфтий болуп турганымда жетишпей калдым, ушул маселени чечкенге керек деп айтты эле. Аманатыңызды Абдулайыз карыбызга, муфтийибизге жеткиребиз буюрса. Анан экинчиден маселе мындай. Так, ровно так болсун деген маселе жок тууган. Мына монун ыктыярдын биринчи томдо эми так болгонго жетпейт албетте. Бирок бар арал калыс болгондо интернетте эле кээде жанагындай сбой берип башка болуп так болбой калышы мүмкүн да тууган. Муну тагыраак, такка жакын болсо ошол эсеп болот. Мына могу ыктыяр китебинин биринчи томдо келет, намазда кыбланы аныктоо маселесинде. Мына арабча цитатасын айтайын. Ва ман кана наиян анха, ким кыбладан, Меккеден алыс болсо. Кыргызстан алысбыз биз. Алыс болсо, фаятаваджаху ила жихатиха, ошол кыбла тарапка жүздөнсө эсептейт. Кабага таамай болгону жакшы. Муну менен биз кыйшык болсо деген сөзүбүз жакшы, бирок ошол тарапка дал келсе анык деген сөз. Ва ман кана айнан мушахидан, ким Кабанын астында турса умра ажылыкка барганда, анда ила айниха, Кабанын дал өзүнө түздөнүп карасын дейт. Маселе өтө коркунучтуу болуп намаз өтпөй калат деген сөз эмес, бирок албетте түздөнгөн жакшы болот, албетте, эң жакшысы. Кийинки суроо.
177 экен. Мен турмушка чыкканыма 10 жылдын 100ü болду. Bir ул, 2 кыздуу болдум. Аллахка шүкүр, устаз, бирок күйөөмө канчалык жакшылык кылсам да жакпайм. Мен сенден разы эмесмин дейт. Көп сөгүнөт, жаман сөз көп айтат, жакшы сөз айтпайт. Намаз окусам сен окуган намазың кабыл болобу дейт. Бирок өзү намаз окубайт, Куран окугум келет, барып сабак алайын десем тоскоолдук кылат. Менин ата-энемди, бир туугандарымды жактырышпайт, аларды үйүмө келгенге койбойт. Алар менен мен алыш бериш кылба дейт. Анан мени сен башка эркектер менен да жүрөсүң дейт. Аллахым андай жаман иштен сактасын. Ушундай сөздөрдү уга берип өзүмө кол салмакчы болдум. 3 балам үчүн жашашым керек деп өзүмдү алаксытам. Кеңешиңизди айтып кетсеңиз дейт. Ушундай суроолор көп келе берди Египетте жүргөндө. Былтыр келгенде да абдан көп келе берди. Кичинекей башым чоңоюп кетип, тартылдап жарылайын деп калды. Жаш болсоңуз да чачың агарат экен. Бүгүн бар дарыгерге текшерилсем, жүрөгүңүздө сал-пал дейт. Кыргыздын бул дагы байлык сөз, ошондой сөз менен айтып атат. Сал-пал дейт, кичинекей азын оолак бир аз нерсе бар экен дейт. Эми ошол балким ойлойм мен көйгөйлөрдүн деп. Болбосо бул жашта жүрөгү оорубаш керек да. Ошо көйгөйлөрдү уккандан кээ бир күндөр оор тагдырлар бар. Шундай бир бузук иштер келет. Аябай эле кыжалат болосуз да. Ошо Кудайым да жүрөктү ушундай жараткан экен, жарылып кетпейт экен да. Анан түндө уктай албай чыга турган болдум. Жооп берсең болот. Мындай ооз учунда эле жооп берүүнү каалабадым да мен. Ошо кадимкидей кыжалат болдум. Анан кыжалат болуп умурага барып ошол жерден ыйлап дуа кылып, өзгөчө биздин Кыргызстандын үй бүлөсүнө. Анан жанагы китеп барбы жокпу? 5 үй бүлө 5 хадисти жазууга мен мажбур болдум. А болбосо, шейхим, сиз өзгөчө илимдүү адамсыз, мынакей эстеп калыңыз. Илимде эреже бар. Касратут та'лиф афсадатил улум дейт. Көп китеп жазыла бергени илимге зыян учуратты дейт. Көп китептердин зарылдыгы жок эле, атын чыгарып өзүн көрсөтүш үчүн жазылган китеп исламга, илимге пайдап келбей, ага кайра зыян жаратты дейт. Зыянга дуушар кылды дейт. Ошондой болбосун деген, бирок жанагы көйгөй мени мажбур кылды ошону жазышканан. 5 үй бүлөгө 5 хадис деп, ошону баштан аяк тахажжуд учурунда, умрада башталып тахажжуд учурунда кыйналып, көздөн жаштар чыгып, жана суроолорду угуп, ошондон анан жүрөк сыгылганда ошол жооп катары, жан дүйнөнүн жаңыры катары чыккан китеп болчу да. Биринчиден сизге ошо китепти сунуштайм. Анан экинчиден жакшы адеп ахлакты туу тутуңуз. Жакшы адеп ахлактын ичинде кайраттуулук, анан сабырдуулук кирип кетет. Башка эмне деп айтабыз? 3 балаңыз бар экен. Эртең ажеп эмес, күйөөңүз оңолуп калса, иншалла бул дүйнөнүн дагы бакытына жетесиздер. Сабырдуулук, кайраттуулук тилеймин сизге. Сабырдуулуктун аныктамасы шейхим. Мухтар Сахах деген китепте сабырдуулук десе, биздикилер жанагы Американын таламын талашкандар, ачык эле айтам, алар мындай башкача түшүнөт экен сабырдуулук деген, молдекелер сөзүн жактырбайт экен алар. Мынтип кол кушуруп отуруп, сабырдуулук деген жигердүү кайрат. Ошол жагдайдан көзүн таап чыгып кетүү деген сөз. Мухтар Сахахтын аныктамасы. Хадис бар, мына могу тандалган хадисте келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Иннал муъмин", момун эркек адам, ошондой эле момун аял заты дейт. "Ла юдрику би хусни хулукихи", жакшы кулк мүнөзү менен. Мындайча айтканда, сабыры менен, күжүрмөн кайраты менен, тоокат сабыры менен. "Ла юдрику даражата саимул қойм", өмүр бою роза туткан, түнү бою уктабай намаз окугандардын даражасына жетет дейт. Сиз бекер куурап кетип аткан жоксуз. Иншалла үй бүлөнү таламын талашып сактаган үчүн күндүз оозун ачпай роза туткан, түнкүсүн ушул уктабай көз ирмебей намаз окугандардын соңуна жетип атасыз. Анан бул суноо эмне үчүн суноо? Адамдар билбейт. Мага эмнеге мындай күйөө келип калды? Мен башкасына татыктуу элем. Жок. Андай эмес бир тууган. Сиз жакшы аялсыз, сиз ушул күйөөңүздү жакшы жака ыйгарууга, жакшы жака баштоого Аллахым себепкер болсун деп сизди насип кылып атат. Баары жакшыга жакшы жанашып кете берсе, жамандарга ким күйөө болот? Айтыңыздар, жамандарга ким күйөө болот? Бардык эле жакшы болуп кете бер. Бардык аялдар эле жакшы болуп кете берсе, ага кандай эркек түшкүл? Ошон үчүн бириген дүйнө, жалган дүйнө деген ушул. Бири-бирин эр шаркак болуп жакшылыкка себеп болуу. Бул дүйнөдө чоң бакыт бир тууган. Канча деген аял затны билебиз? Кеткен эмес, башка эмес, күйөөсү ынсапка келип, ушундай бир жакшы өмүр кечирген адам бар. Мына бүгүнкү бир окуяны айтайын. Бүгүнкү болгон окуя. Ар бир учурда момундун көкүрөгү ачык болуш керек. Ар бир жыйын, ар бир топ, ар бир жерде сабак алыш керек тууган. Анча көкүрөгү ачык болуш керек. Бүгүнкү максаттан була шейхибиз ушундай берекелүү адам экен, атасы да берекелүү адам экен. Далил, жана Куран окутканы барганда, Алла разы болсун. Бир 55 номерде дасторкондош болуп, Көлмө медресеси менен Арча бешиктин мерчедесиндеги алтын устаздарыбыз менен бирге отуруп кызмат кылуу насип болду, чай коюп берип. Шундай бир сакалынан жүзүнө нур тамган устаздарыбыз экен, Алла разы болсун. Отуруп калып, Тажиддин Дамылла деген карыйке устаздын жанында отуруп калдык. Бул киши
Эстеп калыңыз, Кыргызстандагы номер 1, 2 болгон күчтүү аалымдар Молда Шакир деген дамыланын күйөө баласы болот бу киши. Мен муну коркпой айта алам, жакында Бактияр мырзаны чогуу барып интервью алабыз дамылдадан. Кыргыз молдолорун улайбыз. Ошондо улайбыз. Молда Шакир дамылда кыргыз молдолорунун ичинде уникалдуулугу ушул, өзүнүн үй бүлөсүнө кызына сабак окуткан. Кызына Тафсирул Жалалайндан 10 паранын тафсирин окуткан. Ибадат ислам башка китептер жаттатып окутуп койгон дейт. Ошол Тажуддин дамылда айтып атат. Келинчегим дамылда ушул бир ишарат кылганда дамылданын кызын көрбөстөн туруп үйлөнгөнмүн дейт. Дамылда бекеринен эметпейт деп. Үйлөнгөндөн бери мына өз сөзү Кудай күбө дейт, Кудай акы. Калыс балам дейт, таксырым дейт. 15-20 жылдан бери биз бир урушпай жашадык дейт. Бир урушпай жашадык дейт. Мунун сыры эмнеде? Күнүгө эртең менен турганда жакшы сөз менен баштаймын дейт. Ошол эртең менен жакшы сөз менен баштайм. Экинчи сыры Чубак устаз муфти эле устаз ушундай туруп берген адам эле да, субханалла, Чубак устаз. Мен үйлөнгөм 2011. 21 жашымда. Өзүм ага койсо эртең 18 жашымда үйлөнүп алмакмын өзү. Тагдыр экен. Үйлөнгөн устаз муфти эле устаз келди. Эке кыйып берип, анан келинчегим экөөбүзгө насаат айтты. Калыс деди. Окуучум болсоң да бетиң айтайын мына деп келинчегим атын айтып, сен үй бүлөнүн башчысы оң колсуң деди. Келинчегиң сол кол деди. Мондай болсо унчукпайт деди. Карасаңыз чоң терең философия маанини. Мындай болсо да унчукпайт деди. Мондай болсо унчугат деди. Эрек иштен өрөлөт деген ушул да. Ошон үчүн бирөө икемди болуп туруш. Сиз жеңе, түшүнөм, сиздики оор болуп атат. Жеңе дебейин, эжекем деп айтайын. Эжекем түшүнөм, оор болуп атат. Бирок сиз өзүңүздөн ылдыйкына караңызчы. Ага караганда сиз бир топ бактылуу болуп каласыз. Бир топ бактылуу, жаман болсо да ошол үйүңүзгө азгыстап тамак ашап келип атат. Бир аз мындай икемдүү болуп буйтап туруңуз, эртең сизди колуна көтөргөн эң ханыш айымы болосуз иншалла. Анан такыр эле кордук көрсөтсө, анда ал башка маселе болот иншалла. Кийинки суроо 178 суроо экен. 7 жашка чейинки балдарыма кантип Алланы таанытам, жалпак жөнөкөй тилде жеткирүүнүн амалын айтып бериңизчи. Китеп окуп бериңиз. Китеп окуп бериңиз. Балдарыңызга күндө жатарды китеп окуңуз. Бир, экинчиси таалим өтүңүз. Мына, тандалган хадистерди сатып алып туруп күнүгө барып окуп бериңиз. Балдарга сиңириш керек ошону. Балдарга сиңириш керек. Балдардын көкүрөгүнө сиңсе ошол чыгат. Китеп окуп бериңиз. Андан кийин балдар менен көп баарлашыңыз. Чоң баламдын көзүнүн кареги жакын караганда кирип кетет, косоглазия дейт. 1 жаштан өткөндө байкадык. Азыр 5 жашта ачки менен жүрөт. Дубасын айтып коюңузчу. Жана Москвада рукуячы барбы дем салдырганга, чоочуганда же назар өтсө да ушундай болот деп жатышат. Россияда ким бар экенин мен тактайын. Маалатым жок. Ахмат ага ушуну жазып коюңуз, сиз бу аманат болсун. Россияда ким дем салат тактайлы. Кудайдан жок ачкан шылуундарга дем салдырбаңыз, алардын деми деле өтпөйт, сиздин калтаңыздагы акчаны шыпырып кетет алар. Экинчиси, баланын курсагына курт болгондо да көзү чекчейип кетет дейт. Бүгүн врачка барса ошентип айтат. Баланын курсагында медицина тармагында курут көп болсо, ошол көзү да чекчейип чыгат, анан железный щитовид деп аяктарында да гормондор ойной берет дейт. Ошон үчүн курсактагы маселени чечсе, барып биягы дагы өзүнүн калыбына келип калат дейт. Эми бул дарыгерлер маселеси. Сиз күчтүү дарыгерлерге кайрылыңыз. Анан экинчи кезекте ошо менен биргеликте Курандын аяттары шыпа болот, хадисте келген шыпа болот. Ага ынааныш керек, якын болуш керек. Анан ошентип иншалла дем салдырыңыз, биз таап беребиз. Такыр болбосо Кыргызстанга келип калсаңыз, бизде Таалай кары бар, Жыргал кары бар иншалла. Аллахым шыпа берсин. Жалпак тилде жеткирүү бала менен баарлаш керек. Египетте жүргөндө Кыргызстанда бир күчтүү балдар менен иштеген врач бар экен, ошо менен жолуккун келип жүрөт. Өзгөчө жанагы эме жөнүндөгү врач экен бул. 40-50 чамасындагы мындай өтө сергек врач экен, орус тилинде да, кыргыз тилинде да жакшы сүйлөйт экен. Сүйлөп атат ошол. Аябай кунткой уктум да ошону. Врач маселесинде медицинага аябай кызыгам. Айтып атат, балдар жана психотроптук нерсе күчөп кетип, эмени наркотика баңзат чегип калышпадыбы? Ошондо кантип ата-энелер балдарын сууруп чыгат десе, эң ушу карап көрсөм диндеги нерсени айтып атат. Оң кол ата-эне, сол кол балдар болот. Ата менен балдардын ортосунда ишеним көпүрөсү болуш керек дейт. Кызы тарт арманын энесине келип айта ала тургандай ишенимдүү болуш керек. Аны үчүн ал ошол сүйүүсүн арзыш керек, эне өзүнө тартыш керек. Бала да атасына айта ала тургандай болуш керек. Сиз жөнөкөй тил менен балдарыңыздын ортосунда ишеним көпүрөсүн куруңуз. Көп баарлашыңыз. Түшүнүктүбү? Биз баарлашпайбыз да. Көп эркектер никесинде жок аялдар менен баарлашат, үй бүлөсүнө убакыт салбай калат.
Чын бир тууган. Шунчалык акчасын берүүгө даяр, убактысын, канын, жанын берүүгө даяр. Ал Кудай билет, акчасына сүйүп атабы, кадыр баркына сүйүп атабы. А үйүндө чынык амандыгын тилеген аялы менен балдарын убакыт ажырата албайт. Бул зулумдук болот бир тууган. Таштап кетет ошолор эртең сизди, акчаңыз түгөнгөн күнү таштап кетет. Ошол депутаттыктан түшүп калган күнү таштап кетет. Чын? Ошондой бир тууган. Ал биринчи жеңе сизди чындап сүйөт, экинчини жакшылап карап алыш керек. Мен акыйкатты айтып атам, бул оюн эмес. Биринчи сиздин ушул беделге келишиңизге эмгеги сиңген бир тууган. Көп экинчисин алба деген сөз шариатта бар. Эгер адилеттүү болсоң, экинчисин алып биринчисин унутуп калышат да. Же экинчиси жылдыздуу бирөө чыгат, биринчиси жылдыздуу көрүнбөй калат. Бир тууган, бул сизге чейин бир канча эрге тийген. Экинчиден сиз жылдыздуу боло электе сизде жылдыз болууга ошонун салымы болгон. Кандай бул адилетсиздик? Ошон үчүн кыргызда бай бичи анан токол деген. Бир устаздан бир депутат айттырбайыптыр мага былтыркы сабактан. Могу таксыр башкача сүйлөйт экен. Эме деп, күңдөштөр деп айтат экен деп. Араб тилин, кыргыз тилин окуп алсаңыз мен көнөкөрүм сизге. Күңдөш деп эле айтат. Жакпасам эмне кылайын? Мен сиз үчүн шариатты бурмалап бере албайм бир тууган. Кийинки суроо, Суроо элден угуп жүрөм дейт. Жана өзүм да көрүп жүрөм. Мындай жыйнакташтырып иреттеп жазганга үйрөнүш керек. Ажыга баргандан сырткары конок күтүү, таспий, жайнамаз таратуу деген сыяктуу чыгымдар аябай көп болот экен. Жана көпчүлүк карапайым элдин балдары кыйналып бири-бири менен урушуп кеткенин да көрдүм. Ошол уруштар ызычуулар болбош үчүн ажыга баратабыз деп айтпай эле умрага баратабыз деп койсо болобу дейт. Жакшы маселе. Ажыга барып келсе, килем жазып, анан жанагындай кой сойдуруп, зыяпатын ашыкча жасап, умрага барып келсе да туугандар, ибадат эл көрсүн үчүн аткарылбайт. Бир бул оң колду көрсөтөйүн. Экинчи, сөзсүз ажыга барып келген адам кой сойсун деп мүмкүнчүлүгү болбой калса да, зордомой, кыйнамай жок. Ал мүмкүнчүлүгүнө жараша. Илгери бизде үрп-адат болгон, ал кандай мааниде? Ушундай жакшы ыйык жерге барып келди, Мекке Мадина барып келди. Бир суу ичип калалы. Суунун шылтоосу замзамды ичип калалы, замзам шылтоосу менен жакшы уюткулуу сөз угуп калалы деп сөз угуу үчүн келген. Азыр адамдар сөзү менен замзамдын ордун ысырапкорчулук менен толтуруп атат. Демек бул максаттан айнып кеттик биз. Максат ал жерде бир курма, бир уртам замзам, ошондон уюткулуу кеп угуу үчүн барышкан. Ошол адам уюткулуу сөздү айтып берген, ошого курсактары тоюп маз болуп кайтып келишкен. Азыр сөз деле маанилүү эмес, эмне берет экен деп барып калышкан. Ошон үчүн ниет бузулганда болбой калат. Ошентип ажы атаныш үчүн барган адам ажылы кабыл болбой калат, рия болот. Кыяматта Алла Таала айтат хадисте, бул имам Муслим риwayat кылат. Ким менден бөлөккө рия кылып эл көрсүн үчүн амал аткарса, соон менден эмес ошолордон алсын дейт. Жок, жалган айтышын кереги жок. Ажыга баратабы? Баратат. Умрага баратабы? Баратат. Эң жакшы ажы менен умрадан келген белек бул дуа болот. Анан курма менен замзам болот. Болду, андан ашча белек күтпөш керек. Ошол жактагы алынган товарлар дордойдон андан сапаттуурагын табасыз. Ачыгын айтып коеюн. Ошол жактан алган китайский товарлардын сапаттуусун дордойдон жакшырагын сатып аласыз. Арзан сатып аласыз. Жакын арадан сатып аласыз. Түшүнүктүүбү туугандар? Эң баалуу белек замзам менен курма болот. Уюткулуу кеп айтыш керек. Антип ажылыкты умраны жаман көрсөтүп кыйындатпаш керек. 180-суроо, устаз, мен үйдө торт выпечка жасайм, силиконовый формаларды тазалоо максатында бумажный салфетка менен тазаласам болобу? Анткени формалар силикон болгон үчүн көп кыл, ушак, Айтор көп нерсе бат жармашат. Айтор, кайсы нерсени колдонсоңуз дагы жеген адамдын ден соолугуна олуттуу кедерги жаратпасын. Ден соолугуна зыян келтирбесин, экинчи жийиркеничтүү нерсе болуп калбасын. Ушул эки шартты сактасаңыз, кантип тазаласаңыз дагы болот иншалла. Туурабы? Айтор, башты жакшылап ойлонтуп иштетсеңиз, жолу табылат альтернатива. 181. Менин мындай суроом бар эле, таксырымдын зрениясы начар, иштегенге да болбойт, машина айдаганга да болбойт, ошого бизге иштегенге туура келет, айыл ичи таксоват этип иштесем болобу дейт. Туугандар, кээ бир суроо келсе өзүнчө эле таксырдын формасын кийип алып, астапырулла дегендер бар. Өзүн болуп кеткендей сезип, андай эмес, бул бирөөнүн жашоосу. Туура эле кабылдаш керек. Көз иштей албайт экен. Мен ошол унаа бар, ошол унаа менен шаарга чыгып айыл иштесе иштесем болобу деп, эже жүрөгү таза экен, бул суроонун ар жагында билинип турат. Сурап атат бул. А жүрөгү начарлар сурабай эле былкылыкты хижап кийип кылып жүрүшөт алар, көрүнгөн менен жүрүп туруп. Бул жүрөгү таза экен кайра. Биз айтабыз, эжеке, аял кишинин унаа мингени жакшы эмес. Анткени аялдык эмес, жакшы эмес, арам деп эч ким айтып аткан жок. Жакшы эмес, эмнеге кордолуп калат экен? Тыгын болот, башка болот. Бизде айдоо маданияты дагы деле калыптан элек, бирөө минтип кетет, тигинтип кетет. Барып бүгүн назиктигиңиз жоголот, эртең эркектерге окшоп сөгүнүп баштайсыз. Үчүнчү нерсени күйөөңүзгө кол көтөрүп баштайсыз. Ошон үчүн эң жакшысы, туура эле мен реалдуулукту айтып атам. Кыйын. Ошон үчүн анан жаргондор чыга баштайт. Ошон үчүн эң жакшысы
Эң жакшысы мен жана суроолор менен алыстан келип атып байкап калдым. Кыргызстан шартында жанагы бизде могу тигүү тармагы күчтөнүп турбайбы? Ошого сырткардан да импорт, анан ички сырткы эмеге дагы муктаждык бар экен дагы, экспорт импорт маселесинде. Тигүү жагы менен алектенсеңиз жакшы болот. Тигүү жаныңыздагы бала бакча болот, башка болот, ошолор менен бир станокты алыңыз да, бул сизге да жакшы, кыздарыңыздарга өнөр болот. Балким альтернатива катары тигүү станогун алып ошол тармагында иштесеңиз жакшыраак. Анан экинчиден күйөөңүз жанагындай дарыланып жакшы болуп калса, Кудайым берсе өз айдап кетет. Же уулуңуз чоңоюп калса айдайт. Бирок сиз ошо аялдык назиктигиңизди сактагандай болсо жакшыраак. Эч ким аны арам деп аткан жок бирок. Аялдарды ташыйчу турган башка болуп калса ал башка маселе эле. Айтор сиздин аялдык назиктигиңиз кетип калбасын, садагаңыз болоюн эжекем. 182 суроо. Биз Англияда талаа жумушунда эмгектенебиз, бир чогуу иштеген болгар кызынын суроосу дейт. Болгариялык кыздын суроосу экен. Эмне үчүн исламда талакты бир гана эркек адам гана бере алат? Жооп берүүгө илимим жетпей калды, ал үчүн кечирим сураймын дейт. Сиз айтыңыз. Бир ай жумушта сен канча жолу нерстенесиң, мен канча жолу нерстенем деп айтыңыз. Бир айдын ичинде сиз канча жолу куулуп ары бери алмашасыз, мен канча жолу алмашпайм деңиз. Айтат, ооба. Аял кишиде кечирип коюңуз, этеккир келет. Этеккир келгенде биз Египетте магистратурада окудук. Аялдын башынан, чачтарынан, тырмактарын, буттарын учундагы керексиз ашчагандар сыгылып туруп чыгат экен да денесинен. Эркектики хижама менен тазалап, аял шундай денеси жана этеккир түшүп атканда, хайт месечин. Шунчалык денесинде ар бир клетка кысылып, сыгылып туруп чыгат, ошол учурда талак берген чоң күнөө болот. Бид'i деп коет, чоң күнөөгө жетелеген талак дейт. Бир талак берсе да чоң күнөөгөр болуп калат. Аял кыйналып атат, түшүнүш керек ал учурда. Ошон үчүн аял кишиге этеккир берилген учурда аял өзүнө эчи калбай калат. Өзү кааласа да эчи калбай калат. Бир, аял киши боюнда болгондо да гормондор ойнойт. Эркек балага, кыз балага жараша өзүнө эчи калбай калат. Акылы жетип турса да өзүн башкара албай калат. Ушо окшогон учурлар көп болот. Ошол себептен аялды кемсинтүү эмес, аялга боорору, мээрим төгүү максатында аял кишиге талак укугу берилген эмес. Жанагындай учурларда алсыздык кетирип, жашоосунда бөгөт коюп талак берип калбасын деп. Анткени ошондой учурларда аял киши өзүнө ээ боло албай калат экен, эмне айтып эмне койгон. Ошон үчүн аял кишинин көпчүлүк мээсинин бөлүгүн Алла Таала сезим берген, сезим. Ал эми акыл кишилерге, эркек кишилердин акылын мындай бир акыл чечим кабыл алай турган туруктуу берген, ошого жараша дене дагы берген. Былтыр дарыланып келинчеги менен көрүнсөк айтат, эжек Акбермет деген эжек айтып атат, эркек адамдын дене түзүлүшү жырткыч жаныбардыкындай дейт. Субханалла. Аялдыкы чынык адамдыкындай кебете болот дейт. Ошон үчүн мындай күчтүү да кылып жараткан, эркек адам акылга алчак кой эми. Ошол ушундай өтө зарыл болгондо бир талак берет деп Алла Таала билүүчү зат, ала я'ламу ман халак ва хувал латифул хабир, өзү жаратканды каякты кандай колдонот Алла билүүчүрөөк, ошон үчүн эркекке берген. Жети ойлоп биргесин деп. Бирок азыр эми маанилер унутулуп, аялдан бетер талак бергендер көбөйдү. Намазы жок, сакалы жок, жыйынтыктуу иши жок. Болгон күчү талакка жетет. Аялын коркутканга, ушундай эркектер көбөйдү. Бул китепте өткөндө айткамын, Гунiyat Zaul Ahkam fi Bughyatul Hukam деп Шейх Шурумбул Алидин китеби. Чубак устаз өтө кымбат баага сатып алып чыгарган. Туркиядан чыккан китеп. Ушул китепте келет, талакта талаш тартыш бар. Талактын түпкүлүгү адалбы же адал эмеспи деген маселе. Өтө көп талаш тартыш бар. Шейх Шурумбул Али ушул китебинде Гунiyat Zaul Ahkamда 2-томунда талак маселесин дейт. Ал-Рожих эң туурасы дейт. Шунча талаш тартыштан кийин эң тоготер туурасы ал-аслу фихил хазар. Бул талакта негизги түбүндө бул арам болуп турат дейт. Тыйылган нерсе дейт. Качан эгерде үй бүлө жашаган караганда жашабай ажырашып кетүүсү, жашса булар өлтүрүп койсо, күйөөнү күйөөдөй, аялды аябай сыйлабай, балдар өзүнчө бөлөк болгону жакшыраак боло турган болсо, ошондо арамдан адалга мубакка келип турат дейт. Эми түшүндүңүзбү бир тууган? Бул киши ушинтип айтат, калыс айтып аткан жок туугандар, кеттик. Анан айтсын, экинчиден ошо болгариялык кызга. Мусулманчылыкта мусулман адам эртүү болот, күчтүү болот. Аялына оңой олтоң талак бере бербейт. Ошон үчүн эркектерге Алла Таала ыйгарым укук катары тапшырган деп айтыш керек болот. Кийинки суроо 180-суроо экен. Ассаламу алейкум. Атамды көзөткөн 34 жыл болду. Мүрзөсүнө чыккан майда дарактарды, чөптөрдү тазалап турабыз, ошол туурабы? Колдон келсе тазалабаган жакшы эми. Анткени ошол дарактар, ошол чөптөр тасбih айтып турат. Бухари, имам Бухари Муслимде хадис келет. Марран набию саллаллаху алейхи би кабрейн. Расулуллах эки кабырдын жанынан кетип бара жаткан болот. Кетип бара жатканда эшеги качыр кадимкидей мөңкүп кетет. Мөңкүп кеткенде айтат, мо эки кабырга ким көмүлдү дейт. Кимдер? Жакында эле көмүлгөн десе, ама иннахума ла ю'аззабан ва ма ю'аззабан фи кабир. Бул экөө чоң күнөө себептен азапталып жаткан жери жок дейт. Көңүл буруңуз. Хадиске түшүндүрүп берген алымдар айтат,
адамдар чоң күнөө деп эсептебеген нерсе дейт. Бирок бул Алланын астында чоң күнөө дейт. Адамдар буга маани бербейт, бирок ошондон тозок азаптар болуп калат кириптер. Биринчиси факана хадухума ла ястатиру ан баулихи. Заарасынан тазаланбайт эле дейт. Экинчиси факана ямши лахару бин намима, адамдарды араздаштырып, уруштуруп, тукуруп бири-бирине чагымчылык менен алектенет эле дейт. Деп анан жана курмандаран кесип келип сайган бул экөө тасбih айтып турат, мәлам яйбаса. Соолуп, куруп калганга чейин, соолуп калганга чейин тасбih айтат, тасбиһнин сообуга жетип турат дейт. Эми карап туруңуз, кызыктын кызыгын айтайын. Шейх Ибн Теймия рахимахуллах өзү 20 томдон ашык турган Фатва топтомдору деген китебинде ушул хадистен далил чыгарып, экөөнүн тасбихинин сообу жетип атса, Курандын сообу жетпей калабы деп ал киши айтат. Кээ бир адамдар түшүнбөйт. Имамуз деп чакка кармашат, ушул маселелерди таштап кетет. Эрге чыктыңбы? Даканса дейт го. Бирок ушундай мааниде даканса. Башка мааниде эмес. Түшүнүктүбү? Кеттик бир туугандар. Сурооңузга жооп алдыңыз окшойт, Кыркпаган жакшы эми, ал ошол өсүп турганы айтат. Бир гана баягы бизде баягы кыркылып, иреттүү болуп турганы го, ал түрүүлөр үчүн. Ал түрүүлөр үчүн. А бул жанагындай өсүп турганы аларга кайра тасбih болот. Мисалы мына мо ихтиярдын 1-томдо келет, жаназа бөлүмүндө вала юсарраху шa'ruhu дейт. Жана маркумду табутка коюп жууп атканда чачын тарабайт дейт. Неге? Бул түрүү адамдардын зыйнаты. Кайтыш болгон адам ага муктаж эмес деп келет. Кудум ошол сыяктуу жана үйдү тегиздеп, ото чөптөрдү өстүрбө, бул түрүүлүктүн зыйнаты. Ал жерде беркилер тасбih айтып турат деген сөз. Экөөнүн өкүмү бөлөк, түшүндүңүзбү? Машалла. Эмне деген, шариятыбызда баарын айткан. Бир суроо андайын азан уруксат беребиз. 184-суроо экен, кыбыраган кырашат. 184-ке келип калдык, машалла. Үйлөнгөндө калың сураган эмесмин дейт. Эжекебиздин суроосу экен. Азыр 6 жыл болуп жатат үйлөнгөнүбүзгө. Өткөндө эски Борбордук мечитте муну кенен схемалап айтканбыз. Аял киши үйлөнгөндө махр сурабай калса, анда негизги никедеги негизги калың махрул мисил дейт. Бул кыздын эжекебиздин кайсы жерден, Таластанбы, Көлдөнбү, Жалал-Абадтан, Боштонбу? Таластан болсо Таласта. Бул эженин жашындагылар, эженин илим деңгээлдегилер канча калың менен чыгат, ошончо калың бычырылып калат буга. Эркек аял менен кечип, сүйлөшүп, бир макулдукка келип, сен Каракулжалык экенсиң, же Таластык экенсиң, мен Көлдөнмүн, Таластын калыңына кудуретим жетпей атат деп макулдашып, көндүрсө бир жонанда. Али андай сөз болбой сурабай калса, анда Таластыкын, Каракулжаныкын төлөш керек болуп калат анда. Туурабы? Машалла. Кыргызстан 7 областтан керемет да. Мону окуп коелу. Демек, махр мисилди талап кыласыз. Сиз курактагылар канча акча алат? Убагында эжелериңиз канча калың менен кеткен, ошо калыңды бер дейбиз. Тиги жездебизге же күйөө балага. Эми сурасам болобу дейт. Болот. Ошол убакта калың алып калганбыз өзү. Ким? Неке кылганга чейин калың берилген, ошол эмеңиздей махырга. Жүрөт. Бул калың але экен да такыр. Калың але экен ошон үчүн. Анан караңыз. Эми сурасам болобу? Болот. Атүгүл аял киши калыңын сурабай өлүп кетсе, артасында өлүп кеткен адам ким карыздар, карызын төлөйсө, эң биринчи бардыгын сүрдүртүп, кыздын артындагы ата-энеси талап кылганга акысы бар. Биздин кыздын калыңын берип кой десе, эң биринчи кезек ошого берилет. Бирок кыргыздар, мен муну Казакстанда сабак берген балдарга, казак бауырларыма айтсам, ушул сөзүңүз жакты дейт. Кайсы кыргыздардын аялдары сахабиялар сыяктуу десем жагыптыр да ушул. Биздикилер антип эсептешпейт биринчиден. Бирок сен ушундайсың деп алдап койбой бериш керек эркектер. Түшүнүктүбү? Калыс таксыр айтты дебей. Себеби менин керегиме жолдошум акча бербейт дейт. Караңчы, бул өзү махарды алгысы келген эмес да. Караңчы кандай аял. Сурагысы келген эмес, бирок мажбур болот. Себеби дейт, жолдошум акча бербейт. Ушундай аялдарды корулбаш керек туугандар эми. Бир сөз менен алдап койгон кудуретибиз жетпейт. Кечээ бирөө сурады го. Кайсы кечээ келдиң сура? Мен командировкада көп болом, келинчегим тартып калат дегенде, лоп-лоп этип кайра келип кала турган жүрөк бар дедим го. Ошондо мага мен эми арасында ыр чыгарып турам да, акын болбосом да. Дароо ыр келген, ошону бүгүн айтып коеюнчу, кечээ уктай албай чыктым ошону. Өзүңүз ыр чыгара алсаңыз ыр айтыңыз, болбосо көчүрүңүз бирөөнүн, бул болот, уруксат. Плагиат болбойт ал. Булуттан чыккан айдайсың. Сүйүктүүм менин кандайсың деп эксап айтсаңыз да жетет башына өзү. Бир сөз менен алдап койсоңуз жетет го, субхан. Ошону дагы мынтип тура беребиз да, өзүңүзгө эле кыйын. Өзүңүзгө эле кыйын. Ошон үчүн караң байкуш. Жолдошум акча бербейт, анан ставкага коюп жөн эле акчасын корото берет дейт. Караңызчы. Букмекер да бул. Же UFC көрөт, же футбол көрөт. Мен башында жеңил болсун деп сураган эмесмин. Эми сурасам болобу? Болот. Сизден акыңыз бардык акы доолагандардын көч башында сиз турасыз. Бирок эми корс түрүндө доолабаңыз, жакшынакай.
манты жасап берип туруп. Бирок дуа кылам, арамдан биздин үй бүлөнү алыс кыл деп. Аллахка шүгүр экөөбүз тең намаз окуйбуз, 3 балабыз бар, намаз окуп кумарга барат экен да бул. Туугандар, керек болсо Хабиб Нурмагомедовдун атасы, ким атасынын аты ким эле раматылык? Абдуманап Нурмагомедов айтты, туура мен муну мындайын билем, бирок букмекерлик болбойт ачык эле депчи. Сиз мени укпасыңыз чыгар, ошону угасыз да сиз. Туура уефсини көрүп атпайсызбы? Бирок дуа кылам, арамдан биздин үй бүлөнү алыс кыл деп. Аллахка шүгүр экөөбүз тең намаз окуйбуз, 3 балабыз бар, өзүбүз Россиядабыз, даватка чыккыбыз келет, Кыргызстанга барып, азыр балдарды чоңойтуп, Аллах насип кылып, келерки жылы Кыргызстанга барып, даватка чыгабыз деген ниетибиз бар дейт. Садагын кетейин сизден. Караңызчы, аялдар, байкуштар каякта жүрсө, ошон үчүн туугандар аялдарды кордобойлу, зордобойлу. Бир алдап дегенде жакшы мааниде. Жакшы сөзүңүздү аябай айтып коюңуз, иншалла туруп берет аркаңызда. Биздики сизиң, бизиң дебейт. Сенсире эле айтышы мүмкүн, бирок аркаңызда чеп болуп туруп берет да туугандар. Туурабы же туура эмеспи? Бирөөлөргө окшотуп алып, ошентип туруп аркаңыздан сатып кетсе эмне болот эртең? Аллах насип кылсын, азан айтылсын, анан улайбыз. Бүгүнкү жазылган суроо бар экен. Ассаламу алейкум дамылла дейт. Сизге бир нерсе суроом бар эле. Бир нече дейт. Бизде Кыргызстанда 20 жаштан өткөндөн кийин эле 24-25 жаштарда илим алууда кеч болуп калды, картайып калдым деген түшүнүк бар. Айтайын дегеним, менин жашым 24-тө, убагында мектепти бүткөндөн кийин окуй алган эмесмин, кайсыл тармакта окууну билген эмесмин ошол мезгилде. Азыркы учурда илим алсам дейм, бирок бир эле тармактуу болбостон динди дагы үйрөнгүм келип жатат. Динди дагы, дүйнөнүн дагы илимин алсам деймин. Мисалы, тарых дүйнөнүн тарыхы, Кыргызстандын тарыхы, исламдын тарыхы дейт. Садагаңыз кетейин. Бали сизге. Жарайсыз, баракелде, азаматсыз. Же казак бауырларыбыз айтат, алакай деп. Сүйүнгөн учурда. Бул мындай. Чоң ата устазыбыз Саид Багдаш устазыбыздын устазы Абдулфаттах Абугудда рахимахулла устазыбыз бар, чоң алым болгон. Ушул киши 2 чоң китеп жазган. Биринчи кыйматы көп китеп, ошонун ичинде 2 китеби бар. Мотивационный китеп бул. Кыймату заман индал улама, алымдардын астындагы убакыттын кадыры баркы дегенди жазган. Ошол китеп орусчага котолсо керек, окуп чыгыңыздар, шунчалык илимге дем берет да. Убакытты кантип үнөмдөшкөн. Бир пример келтирели ошондон. Ибн Хатим ар-Рази деген ата баласы мухаддис болгон, 300.000-400.000 хадис жаттаган. Сиз кантип мынтип жаттап жетиштиңиз дегенде, атам ажаатканага киргенде, алысыраак туруп, ажаатканада убактым өтпөсүн деп алысыраак туруп, бийик добушум менен хадистерди окуп тургум, менин убактым текке кетпесин деген дейт. Анан экинчи китеп Сафахат мин сабрил улама, алымдардын илим алуу жолундагы кыйынчылык машакаттарга жигердүү көрсөткөн сабырдуулуктары, илим жолундагы сабырдуулуктары деп айтат. Ошол китепте азыр сиздин сурооңузга жооп келет. Египеттен өткөн Халид ал-Асари деген алым бар. Муну эстеп калыңыздар, Халид ал-Асари деген алым болгон. Бул киши бир топ пенсия жашына келип калган, пенсияла турган куракка келип калган. Анан бул кишинин мээнети мечиттеги момунда илгери жана эмне деп коет, жанагы шамчырактарды оңдой турган адам болгон. Анан бир күнү бак мынтип сылтып басат эле, шамчыракты оңдоп атканда илим окуп аткан жаш бир 18, ал убакта эрте окушкан, 18 жашка чейинки, 18 жашка толо элек жаш баланын китебине жанагы биликтин майы түшүп калган. Майы тамып кеткенде, "Я жахил, түркөй надан адам" десе, илимсиз, билимсиз адам десе, деп бир сөз менен зекигенде, ушунчалык зээни куруп, заманасы курулуп, тар болуп, ушунчалык ызаланып, туталанып, барып анан бул киши илим окуйм деген. Бирок ошол кезде илим окуучуларга мисал айталы, мисалы 1000 сом десек, жана мечитте иштегендерге 2000 сом берилет эле, кошумча бул адам пенсиясын алат эле. Ушул жашка келип илим аласызбы? Илим алсаңыз сизге аз акчаңыз, маянаңыз азайып калат. Кантесин дегенде, ниетин Кудай үчүн түздөгөн дагы жанагы сөзүн себепкер катары кабыл алып, илим окуп, көңүл буруңуз. Бүгүнкү күнгө чейин араб тили, грамматика, синтаксис, нахв илиминде бардык ал китеп менен эсептеше турган китептер жазган. Ажурмия деген башталык китеп бар, билесиз да, шейхим. Ошого түшүндүрмөнү жазган, башка китеп жазган. Бардыгыбыз ошо китептерди тепкич кылып окумайынча жогору даражага көтөрүлө албайбыз. Шейх Халид Асхари кеч баштап жеткен. Бул биринчи окуя сизге. Илимден эч качан кечтиги болбойт. Имам Мухаммад ибн Хасан Шейбани Ханафи мазхабын Имам Абу Юсуф казылык менен, сот аркылуу жайса илим менен, Имам Мухаммад китептер менен жазган. Бул киши Имам Абу Ханифадан 2 жыл, бир вакытта 4 жыл дейт, саналуу гана жылдары илим алган. Азыр илим алган. Ага чейин канча дөш алар бүтүп чыккан, бирок бирөөгө дагы маскатты таркатуу насип болгон эмес. Саналуу гана жылдарды илим алган,
Ошондо алымдар эреже чыгарган. Жаттаңыз, бул эреже сиз үчүн. Ал-ибрату лиман садак, ла лиман сабак. Максат биринчи озуп жаш кезде окуган эмес. Албетте жашта окуганга жетпейт. Максат кечиксе дагы чын дили менен, ихласы менен ниет түзүп алган адам дейт. Чын, биз билебиз, Ислам университетине келдик, көп медреселерден окуп келиптир. Кирип эле менин зээним куруп калды. Маанайым чөгүп түшүп калды. Мен кантип окуйм деген ой келди да. Анткени бул кафияны окуп коюптур, элестетиңиз, бул эле жамы шейх деген. Ал-калимату лафзун уди али ма'нан муфрад деп жаттап шырылдатып атат. Бул муну сүйлөт. Мен мектептен элестетиңиз, мугалим санини толук жаттай албай келген. Баш жагын катар менен жаттап алган, бирок ба кайсы, жим кайсы айта албайт элем. Аны да толук жаттаганбыз. Шундай заманам курулуп, маанайым чөгүп калды. Анан кой дедим, өзүм колго алдым. Көлдөн биринчиден бул бөлүнүү эмес, алымдар жок дедим. Ага чейин угат элек көлдүктөр окуйт бүтпөйт дейт эле да. Бул бөлүнүү максатында эмес. Экинчиден коем ушунча ата-энем мен тиги аграрныйга бюджет өтүп кеткен. Атам ошенткен. Аграрныйга Бишкекке барасың, исламскийге тапшырсаң, мен балам эмессиң, үйгө келбесин деген. Ал убакта түшүнгөн эмес да, коркунуч болгон. Анан мен дияктан апама айтып, анан дияктан аграрныйда бюджеттен алып туруп, Ислам университетине тапшырдым дагы. Анан артка чегине жол жокта, каяктан эме. Үйгө да батпайм, чүйгө да батпайм. Гөлгө да батпайм, төргө да батпайм. Анан акырына чейин окуш керек болду. Окуп жүрдүк, жанагы балдар биз билебиз деп көп кайталабады. Баардыгы эмес, кээ бирлер. Биз билебиз деп биз тырыштык. Эсте устаз садагың кетейин, эсте устаз Алла разы болсун. Арапча фикти окуй албайсың, кыргызча сабактардан бербейсиң бешке, бирок жанагы арапчаны окуй алып түшүнбөй канча стол көтөрүп артында турдук, стол көтөрүп биз. Башында арапчадан кыйналдык. Чын, ошондой күндөр өттү. Анын уяты жок. Кайра ырахат күндөр да. Кыйналып, талпынып жүрүп өтүп кеттик акыры. Кудайдын жардамы менен. Илимде жакшы маанida атаандашса болот. Ошон үчүн эч качан кеч эмес. Өзгөчө тарыхтын аныктамасы бабалар баскан изди өрнөк сабак катары окуу. Кайсы жерин туура кылды, кайсы жерин натура кылды, ката кылды. Ошон үчүн бул тарых керек. Тарыхын билбеген эл бул мокок эл болот. Бул эл өсөр эмес, өчөр эл болуп калат. Тарыхты окуш керек, келечеги күңүрт, жабык болуп калат. Анан ислам тарыхын окушуңуз керек. Илимге кеч болбойт, окуңуз. Халид Ласқарыңыз, экинчи акча деген эмне? Жакшы суроо. Акча деген муктаждыкты бүтүрүүдөгү ортомчу десек туура болот. Фик китептерде. Муктаждыкты бүтүрүктү ортомчу. Мен мисалы сиз китепти кармап туруңуз, кечиресиз. Мону акча деп элестетели. Кыргыздын 5000 сому. Кыргыздын сомун даңктап кетеличи. Мен китепке муктажмын. Бирок ошол муктаждыкка жетүүгө могу 5000 сом мага ушул ортомчу болуп берип атат. Демек, муктаждыктарды өтөөдөгү ортомчу бул экономикадагы, ислам экономикасында. Ошол акчанын аныктамасы. Бул ортомчу. Шариатта акчага кандай мамиле жасайбыз? Ортомчу деңгээлинен негизги максатка чыгарбайбыз. Негизги максат китеп, а бул ортомчу эле. Мисалы сиз бирөөдөн үй сатып алдыңыз, туурабы? Үй сатып алгандан бүттү да ал адам унутулабычы, унутулбайбы? Болду, ал өзүнүн иши менен кетет, сиз өзүңүздүн иши менен кетесиз. Үйдө жашап ошо менен кетесиз. Акча ортомчу эле болот. Бул боюнча туугандар көңүл буруңуз. Шейх Такийдин Усмани устазыбыз бар. Кече жакында жаман окуялар айтылыптыр ал устазыбыздын тегереги боюнча. Мен түз саба албасам да ал кишини чубак устаздын тарабы устазым деп билем. Ар ким өзүнүн деңгээлин билиш керек туугандар. Ушуну эле айтайын, болду, сөз эсин табат. Ар ким өзүнүн деңгээлин билип сүйлөгөнү жакшы болот. Деңгээлден ашпаш керек. Чын, уят болот тууган. Шейх Такийдин Усманиди 2000 канчанчы жылы мен Египеттен биринчи алып ошо китебин окудум Дарусаламдан. Швейцарияда дүйнөлүк экономикалык кризис катуу курчуганда бүткүл дин өкүлдөрүн чыгарып, мусулмандардын өкүлү катары Шейх Такийдин Усмани барган. Англисче лекция окуган. Анын англисче лекциясын шакирттери мыкты экен да, арабча которуп чыккан. Ошол жерде субханалла окуп сызып таң калдым да Усман шейхим. Ушунчалык бүткүл дүйнөдөгү жанагындай экономикалык кризисти бир эрежеге такаган да. Намаз окуйм деген туугандар 5-10 мүнөт уруксат бериңиздер, аз чок окуйбуз. Бүткүл дүйнөлүк экономикалык кризистин сыры жандырмагы бир эрежеде деген. Бул эреженин түбү кайсы? Табииндердин заманына барып такалат, Хасанул Басридин убагына. Хасанул Басри деген табиин мынтип айткан экен. Муну менен туруп айтайын. Мына моуну динар, алтын, илгери динар колдонгон. Муну дирхам, күмүш. Бул алтын дилде, бул күмүш дилде. Ушинтип айткан. Ад-динар ва дирхам ла янфааник хатта юфариканик деген. Алтын менен күмүш деген сакталып жата берсе зыянга алып келет, качан жумшалып ортодо сарпталып жумшалып турса, ошол пайда алып келет деген. Кайра кайталап айтам. Динар менен дирхам ортодо жанагындай муктаждыкты өтөө куралы себепчи катары жумшалып турса, бул пайда алып келет. Качан монополия болуп сакталып турса, бул зыян алып келет деген.
Болду эми акылдуу адамга жетишти эреже. Ошон үчүн тууган, сиздин могул жердеги сурооңуз шариятта акча кандай мамиле кылабыз деген ушундай. Муну ата бабалар айтат, биздин эл дагы диндар эл болгон тууган. Биздин ата-энелер ширкке чыгарып капыр дебегиле, динди ушундай жакшы журуштурган эл болгон кыргыз эли. Байлык колдун кири деген. Кир бүгүн бар, эртең жок. Бүгүн бар, эртең жок. Байлык колдун кири. Ушундай мамиле, кызматчы мамиле кылабыз. Анткени кызматчы деген сөз анын тизигинин сиз кармайсыз. Жүрөккө кирип, негизги максатты айланып кетсе, ал жүрөккө кирип кеткен болот. Бүгүнкү күндө еврейлердин, масондордун, иллюминанттардын максаты муну негизги максатка чыгарып алган. Кызматтан максатка чыгарып алган. Түшүнүктүүбү туугандар? Сурооңдун адамзаттын жашоосунда акча канча мааниге? Улам сурай бербеңиз, айтты, кызматчы бул. Акча кызматчы, максатка жеткирүүгө. Азыр бар, жок эле акча, тойго барсаң да, үй бүлөт акча тапкан бала жакшы, таппасаң жамансың. Ушундай болуп калды. Бул максат негизги муктаждыктан, кызматчыдан мындай башчыга көтөрүлгөн учурда акча. Баардык нерсе баалуулук акча менен эсептелип калды. Бүгүн ушул ата-энелер адилеттүүлүктөн тайып кетти. Негизи улуу бала төрдө отуруш керек беле? Жок, улуу бала чай куюп калгандагы акча тапкан бала чоң сүйлөп төрдө отуруп калган. Же туура эмес айтып атамбы? Баардыгын эмес, бирок ушундай көрүнүш бар. Акча таап, абийирин саткандар бар. Акча таап, абийирин саткандар бар. Акча таап, ата-энесин каккандар бар. Акча таап, мына уйкаштырайын, күнөөгө баткандар бар. Акча таап, мекенин саткандар бар. Акча таап, абийирин саткандар бар. Акча таап, ыйманын саткандар бар. Акча таап, ырахатын көрбөй, көр кабырда азапталып жаткандар бар. Мындан уйкаштык кандай керек дагы? Бул азыр чыгып аткан сөз да? Дагы жазып берейинби? Ушундай жанды 3-4 суроого кезек беребиз оң жактан. Бастырат жамаатка чыгарганга кандай амал кылсак болот? Садагаңыз кетейин. Жакшы мамиле кылыңыз. Көңүл буруңуз. Арасында мындай бир белек бекчек тартуулаңыз. Анан сиз азыр Ахмат абанын номерин алыңыз. Жакын, жакшы бир хикматтуу, илимдүү, билимдүү адамдар бар. Ошол аял затын иштеген жакшы болот. Өзү ушундай да Кудай атобо. Аялына күйөөсү ушундай сөздөрдү айтат, тоготпойт. Анан бир кошунасынын аялы келип, ошонун сөзүнүн бирин эле айтып коет, ондон бирин. Анан күйөөсүнө айтып коет, ушундай турбайбы депчи. Күйөөсү айтат, ичинде мен сага муну 100 жолу айткам депчи. Аялга аял иштеш керек. Аялдын тилин түшүнөт. Сиз бизге байланышыңыз, биз сизге жардам беребиз. Сизден бизге бир шоколад белек. Бул эме эмес. Эмне эле бул? Пара эмес бул. Бул адал нерсе. Көңүлүңүздөн чыкса бересиз, чыкпаса ага деле ыраазыбыз. Дуа кыласыз. Сурооңуз барбы дагы? Орто тараптан бир суроо. Жанды суроолор, тирүү суроолор. Аллах разы болсын Шубак устазыбыздан. Устазыбыздын кабырын барып зиярат кылып келсек болобу? Чоң сооп болбойбу бул. Ал кабырларга барбаш керек, барсаң сыйынып кеттиң деген ал мазхаб карманбаган туугандардын жоругу ал тууган, ачык эле айтайын. Эч ким, бирөө кабырга барып сыйынып кетсе, аны биз биринчи тыябыз. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи хадиси бар, Бухари, Муслим айткан. Кунту нахайтукум ан зиярат кубур, кабырды зиярат кылуудан тыйгам ислам башында. Анткени булар айкелге сыйынышкан. Кабыр жана экөө окшоштугу көп болгон. Мен башында тыйгам. Азыр иманыңар күчөдү, акыйдаңар түз, илимиңер бар. Ала көңүл бургула, фазуруха барып зиярат кылгыла. Себеби эмне? Ал жерге сыйынып кетиш үчүн эмес. Кабырга барганда фа иннаха тузаккирул ахир, акыретти эскертет. Усман радалан башка нерседен ыйлабайт эле, кабырдан ыйлайт эле жалгыздыгынан. Ошондой мааниде барыш керек. Ошондой мааниде акыйдага зыяны келбесин. Орлар жерде сурайын дедим да, Египетте ютубтарда көрүп калган элем. Жана Куран аркылуу айыктырып койгондорду. Ошол Египетте же Ливияда каякта экен билбейм, Өзбекстанда. Ошон чоң очерет болот ал кандай нерсе деген. Кантип окуйт экен? Мындай эле Куранды окуйт бекен же башка эле нерсени? Арабтар сыяктуу. Аны мен Индиядан көргөндөй болдум. Устасам TikTok'та көбөйүп кеткен баарлар ошону таң калып турат. Кармап эле жаңы майыптарды бастырып кеткен. Жок, кулап отпагандар жолмосо кулагын тартып окуйт. Биринчиден сурооңузду түшүндүм. Куранда аят бар, Ибрахим пайгамбар айтат: "Ва иза маридту фа хува яшфи", мен ооруп калсам шифаны Алла гана берет дейт. Шифа Алланын гана кудуретинде. Ким болбосун ал себепчи гана. Бул бир. Экинчиси, Курандын аяты шифа, шифа. Кул хуа лилладина аману худа ва шифа. Курандын аяттары ыйман келтиргендер үчүн туура жолдун түнөгү, чырагы жана ооруга шифа тарткан деме болот дейт. Түшүндүңүзбү?
Ва яшфи судура кавмин муъминин. Куран момун адамдардын көкүрөгүн оорудан шыпа берет. Болгон ага ынаныш керек, ага якын керек. Адам ошого ишениш керек. Адам өзү да таза болуш керек, туурабы? Ошо Куранды кабыл ала турган болуш керек. Анан зина кылып, көрүнгөн аялдарга барып, ана молдекеге акча төлөп коюп, мени ал христиандарды кал. Күнөөнүн баардыгын кылып попко келип акча төлөп мени адалдап коюңузчу деп. Аны попту кимге жарат? Муну адалдаган менен. Ошон үчүн ага ишенич керек, дем салдырып аткан. Экинчи, салып аткан адам ким, аны биз электен өткөрүшүбүз керек. Кудайдан жөө качкан бирөө болсо, алыс жүргүлө дейбиз. Түшүнүктүүбү бир тууган? Курандын аяттары, шариаттагы дубалар менен биргеликте медицинаны да кошо карманыш керек. Экөө бир. Курандан дагы, медицинадан дагы. Шыпа берүүчү Алла Таала. Сурооңузду түшүндүмбү? Беркине такташыңыз керек, алдамчы болуп калышы мүмкүн. Бияк тараптан. Бир суроо бар. Аны сактоосу айтсызбы? Мүсөлөрдө барганда чөптөр өз чыкканда тасбих айтып жатып, атайын барып өзүң тиксең кандай болуп калат? Ал дагы сооп болот. Сонун кылып мындай иреттүү кылып, көпкө жашай турган кылып, мисалы көп жашай тургандар кайсы арча, мисалы ошол сыяктуу кылып эгиз эгип койгон жакшы болот, ошого сооп берет. Түшүнүктүүбү бир туугандар? Кечиресиз. Бизде чабуш деген майка бар да. Анан ошол майка сурап атат. Бизден негизи эме келет го. Кыргызстарда деле мындай ата бабадан калган нерселер сөздөн сөзгө уланып келет го. Уламыш кеп мисалы. Айтат да ошол тозокту бейишти ким көрүп келген деп атат да. А мен ошол жерде жооп бере албай калдым. Сиз айтасыз, ким көрүп келбеген деп. Встречный суроо бербейсизби сиз? Чын адамдар кыйналып кала берет. Тозок менен бейишти ким көрүп келген? Биз айтабыз, ким көрүп келбеген. Туурабы? Чубак сөзгө бир журналист келип айткан экен. Кыяматта тозок менен бейиш жок болуп калса сен эмне кыласың деп. Карап туруп деңген нерсе. Жок болуп калса мен деле кыйналбайм. Бар болуп калса сен эмне кыласың деген да. Туурабы? Бар болуп калса сен эмне кыласың? Тозок менен бейиш бар. Эмне үчүн? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам барып көрүп келген. Исра менен Миражга чыкканда пайгамбарыбыз тозоктуктарды көргөн, кадимкидей көргөн. Азапталганын да, жыргагандарын да көргөн. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарчылыкка чейин арабтардын өздөрү ас-садиқ ламин эч качан жалган айтпаган деп бир ооздон макулдук беришкен. Исламга келгенден кийин аят түшкөн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам акысында. Ва ма янтиqu анил хава ин хуа илля вахюха. Ал өзүнөн сүйлөбөйт, чөнтөгүнөн алып, абадан алып сүйлөбөйт, шариаттан, Курандан алып сүйлөйт ал дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ишеништүү, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көрүп келген, пайгамбарыбыздын көргөнү биздин көргөнүбүзгө өтөт. Бул бир. Ошол окуяларды айтып атат да, байке мындай болуп атат, байкенин суроосу окуяларга ишенбейм дейт да. Эртең мисалы мен айтып берем да бир окуяны. Баланча алым мындай нерсени айткан деп айтып берген болсун, алым ошону көрүп келгенби, ким көргөн деп атат да. Таксырым, сиз айтасыз, Сиро китеп бар го, Пайгамбар өмүртан. Ошол китептен 3-4 экземплярын алып барып бересиз. Шашпай окуп чыксын, окуп чыккандан кийин өзү бир тыянак келип калат. Анткени алымдарды биз кое туралы, жыйыштыра туралы, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнө барып такайлы. Туурабы? Ошондо келет анан. Бактаба. Кийип койсо жакшы дедиңиз го, сабак келип турат деп. Анан ошону гүлбакка айландырып жүрүшпөйбү? Мисалы үчүн адамдар гүлбакка сооп болот экен, тиксек анан жакшы болот экен, адамдардын баары чегинен ашырбаш керек. Ар бир нерсе чегинен ашса зыянга алып келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир күнү мечитке келсе, аялдардын түркүгүндө ушундай жип байланып турган экен. Бул жип кимдики дегенде, ли умми саламата, сиздин жубайыңыз Умму Салама эмес. Эмнеге десе, түнкүсүн уктабай тахажжуд окуйт, чарчап калганда ошого мынтип карманып туруп окуйт дегенде, жок. Алла Таала ар бир дененин акысы бар. Денеге зулумдук кылбаш керек. Ким шайдоот, мындай сергек болуп турганда намаз окусун, уйку басым келсе бар уктасын деген. Бүгүн врач айтат, чубак устаз субханалла сахар болгон турбайбы устазыбыз? Уйкунун аздыгынан да адам сахарын диабетке алып барат. Сиз дагы эртелеп уйкуну жайына келтириңиз дейт, 6 сааттан кемге кылбаңыз дейт. Ошентип адам уктабай жүрө берсе дагы ибадаттын өзүндө зулумдук кылат. Беркине да гүлзарга айландырып ийбеш керек. Чеги менен сактоо менен биргеликте. Туугандар, кечирип коесуз. Салаттан ария деген салат бар экен го. Уккам. Ошону Уккам, окугам, билем, ошону мен жаттаган эмесмин, бирок окусак, эме кылсак, ол же зыян. Буга чейин сиз бул суроону уккансызбы же уккан эмеспи? Мындай түз жооп бериңиз. Жооп уккансызбы? Суроонун жообун толук алган жокмун. Бирок эме кылдым да. Ар ким ар кандай айтты да мага. Канааттанган эмессиз. Мындай тууган. Салатун нария, кээ бир туугандарыбыз муну бидат вообще эле болбойт дешет. Шейх Ибн Усаймин, а кишилердин шейхтери ушундай фатва чыгарган. Көпчүлүк туура жааттагы алымдарыбыз болот дейт. Мен азыр болот болбойт эмес, мен фактуу китеп менен сүйлөйм. Туурабы? Сиз билесиз да сабакта. Китепте Шейх Тақиюддин Набхани деген чоң алым бар.
чоң ата устаздарыбыз ошо кишинин афдалус салават ала сайиди саадат, төрөлөрдүн төрөсү мырзасы болгон пайгамбарыбызга эң жакшы салават дейт. Ошол китептин иш жагында Магриб, Мароккодон чыккан аалымдар ошол Куран сүннөттөн бир канча формаларды алып келип, салаваттардан, сүннөттөрдөн, аалымдардын салаваттарынан кураштырып туруп, салатун нария, өрт деген сөз адамдын күнөөлөрүн эметип калышы мүмкүн. Салатул мунжия, баягы кыйынчылыктан Алла куткарат, ошол себеп болот деген мааниде 4444 жолу окуса, мунун берекеси бар деп көңүл буруңуз. Курандан өтүп кетпейт, хадистен өтүп кетпейт. Бул ошол санда тажрыйбадан көрдүк деген мааниде айткан. Тажрыйба. Медицинада деле бирөө аналогинди ичире берип, 50 адамдын 40-ына оорусуна шипа болгондой болду го. Ошентип муну дагы тажрыйбадан өткөрүп, ушул сандан өткөргөндө көп жакшылыгын көрдүк. Бул милдеттүү түрдө эмес, окуган жакшыраак мааниде деп ошол китепте себебин айтат. Берекеси ушундай бир тууганым. Канааттандыңызбы? Болду тууган. Экинчи бул маселеге айтпайсыз да? Устаз, айымдарга сабак качан башталат? Аялдарга Кудайым буйрса башталат. Мо балабыздын экинчи тизесинде бир оорусу болуп атат. Ошону апасы жанында жатыш керек болуп атат. Экинчи курс лечение дарылар. Ошол бүтүп калса эле башталат буйрса, Амин. Кадырман калкым, сүйүктүү журтум, өсө турган элим, мусулман бир туугандарым, бардык мусулмандар бир тууганбыз. Сакалы бары дагы, жогу дагы. Брат, ты адашкансың дегени дагы. Ты бидатчик дегени дагы. Ахи эмессиң дегени дагы. Бардыгыбыз бир Кудайга сыйынып аткандай бир тууганбыз, садаган кетейиндер. Ошон үчүн бөлүнбөйлү. Мекен кымбат биз үчүн. Бул эл жер кымбат. Эртең ар бирибиз кан башыбыз менен жооп беребиз ушул мекенге, ушул үммөткө. Ошон үчүн ынтымакты ыдыратпай, колубуздагы бакыттын кушун учурбай, ыйманга мээнет кылалы. Исламга мээнет, ынтымакка мээнет кылалы. Кадырман калкыбыздын башынан бакыт кетпесин. Асманы дайыма ачык болсун. Кудайым жамандыктарды жабык кылсын дайыма. Жамандардан адаштырсын, жакшыларга жанаштырсын. Элибиздин ичинде тынччылык болсун, молчулук болсун, өнүгүп өсөлү, Кудай таалам береке берсин. Тиги президентибизден тарта жаңы төрөлгөн Ымыркай кыз уланга чейин Кудай таалам жакшылык жаадырып берген болсун. Бирахматика архамар. Жамаат, Алла разы болсун.